урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоору. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Арстанбековна. Полотова Жылдыз Арстанбековна. Анда сөз сизде. Урматтуу Венера Калбековна, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Рахмат. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору киргизилип жатат. Бул мыйзам долбоору социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү мыйзамдык базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралындагы жарлыгына ылайык Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүлгөн. Мыйзам актыларын инвентаризациялоо юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилген мыйзамдарды инвентаризация жүргүзүү методологиясына ылайык көз карандысы эксперттер менен биргеликте жүргүзүлгөн. Социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө жана саясий жана диний ынамы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктаган жана жапа чегип акталган жарандардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамдары жогоруда көрсөтүлгөн методологиялар менен жүргүзүлгөн. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын айрым ченемдерин конкреттештирүү максатында мыйзам долбоору менен техникалык жана редакциялык өзгөртүүлөр киргизилген. Бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылынбайт. Урматтуу депутаттар, ушу мыйзамдын долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Бүттүңүзбү? Да, Жылдыз Арстанбековна. Анда урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Бектур Аталиевич. Жылдыз Арстанбековна. Жылдыз Арстанбековна, сиз өткөнкү жыйында катышканда айттыңыз эле, бул тармактар көрап мага карабайт дегенсизчи. Бүгүн дагы ушул көтөрүлүп аткан маселелер боюнча толук кандуу даярсыз да жооп бергенге. Же дагы талкуулап отуруп акырында жыйынтыгында кайра министрдин өзү келсин деп бүтүп калабы? Жок, бул мыйзамдын долбоорун менин карамама карайт. Бул баягы инвентаризация, бардык мыйзамдарды инвентаризациянын алкагында жүргүзүлгөн иш-чара. Бул жерде жана жогоруда мен айтып кеткендей, редакция түрүндө анан конкреттештирүү. Азыр эми жана жөлөк пул боюнча сөз болуп аткандан кийин кайра эле ошол маселеге кирип кетебиз деген. Азыр айтып атасыздар, бул жерде жазылып тур, саясий жана диний ынам үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилер боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө деп турат да. Эгер ошондой куугунтукта жүрүп, акырында акталган инсандар кандай жардам ала алат? Же ошол убагында куугунтукту алып жүргөн мезгилинде, же ушул кылмышка шектелип жүргөн убагында ала албай калган жөлөк пулдарны кийин кайра мамлекет компенсация кылып төлөп береби? Бул жанагы техникалык түрдө жүргөн иш-чара, инвентаризация. А бирок баягы бул жанагы улуу ата мекендин согуштун ардагерлери, бизде жанагы льготный категория граждан бар да.
ошолор алып аткан действующий эле мыйзамдардын алкагында алып аткан иш чаралар, эгерде мыйзам түрүндө укуктуу болсо, ошол эле оруктун эмгекчилери баягы жалпы тартипте алышат. Сиз азыр мына мыйзамдын аталышын туура эле түшүндүңүз да, туура? Бул жерде башка сөздө жазылып турат. Бул Мен жерде айтып атам, ошондой акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө жазылып турат. Мен сизге айтып атам, убагында ошондой куугунтукту алып же подозренияда жүрүп, кайра акыры соттун чечими менен акталган жарандарыбыздын укуктары кандай болот? Ошол алымда алыш керек болсо жөлөк пулдарды кийин алабы деген суроону берип атам сизге. Бул жерде жанагы реабилитированный жарандар жөнүндө болуп атат. Алар бүгүнкү күндө 1,5 миң сомдон акчалай компенсация алып келишет. Чылдыз Арсанбековна, так жооп берсеңиз макулу. Урматтуу депутаттар, дагы кимде кандай суроолор бар? Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, бүгүн комитеттин жыйынына катышуучулар. Биз өткөндө Венера Калбековна, бул эми биз жана пособие боюнча, мүмкүнчүлүгү чектелгендер боюнча дагы ушуга кошумча кылып туруп бизге өзүнчө бир комитеттен карап бер деп сизге сунуш берди элек берден. Сиз өзүңүз катышкансыз, бирок бүгүн министр келип жооп берсе болмок, анткени сиз жооп берем деп аракет кылып атасыз, бирок Жылдыз айым баары бир жоопкерчиликке келгенде сиз жооп бербейм деп айтасыз. Министр чечет, министр билинген депчи. Эми ушуну эле азыр биз карап көп суроолор болот. Жооп бергенге аракет кыласыз. Дагы айтайын, жок, министр ушундай деген сөздөрдү, жоопторду биз көп укканбыз да. Ошон үчүн Венера Калбековна, бул министр мен билгенден 2 жылдай болуп калды келгенинечи. Бир комитетте мен министрди такыр көрө элекмин да. Элдер да билбейт ушу өнүктүрүү министрлиги ким экенинчи. Мен деле унутуп баратам, өнүктүрүү министрлиги ким экен депчи. Эми мен мындай туура түшүнсөңүздөр, министрдин берге келбей, мындай комитетке келбегени бул бизден эмес. Бизге келбей эле койгула. Ну, аракет кыласыз, сиз да жооп бересиз, бирок эл ошону күтүп атат, министрдин жоопторун күтөт. Ошон үчүн комитетке келбегени министрдин Венера Калбековна, бул элден качып атканыңар да. Комитетке келбей эле койгула, элден качып атасыңар. Анткени бул пособия жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын кандай курч маселелери бар, ушул сиздер келип калганда ошондой маселелер бар көтөрүлөт. Ошон үчүн Венера Калбековна, биз азыр толук жооп ала албайбыз. Менин да өткөндө көп маселелер бар болчу, биз өзүнчө карайлы деп дагы комитетке койгонбуз. Ошон үчүн министрдин катышуусу менен карасак деп ойлойм да. Министрдин катышуусу менен карап, толук жоопту алалы. Анткени мынакей мен өткөндө айткан биз карап көрөлү, эске алалы деген сиздин жообуңуздан кийин ал жер менен мен дагы байланышып атам. Эч кандай жыйынтык деле болгон жок. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Баягы эле чечилбеген маселелер ошо менен курч боюнча эле туруп атат. Баардык республика боюнча. Ошон үчүн мен ошондой сунуш берем, туура көрсөңүздөрчү. Министрдин катышуусу менен береличи, элден качпагылачы. Сиздер бияка дагы бир жолу айтам, комитетке келбеген бул элден качып атканыңар да. Ошон үчүн мен азыр көп сурооду берет элем. Өткөндөгү мынакей сиз менин берген суроолорго азыр деле толук жооп бере албайсыз. Азыр деле айтасыз, мисалы үчүн, жок, мен көзөмөлгө алабыз депчи. Аны мен өткөндө да айткам, силер көзөмөлгө алалычы, анан кийин жооп береличи дегенде азыраак айткылачы депчи. Кандай көзөмөлгө алдыңыз? Азыр ошол боюнча эмне жыйынтык чыгарып келдиңиз бүгүн мынакей 2 жумадан бери? Рахмат. Урматтуу Гүлкан Сакиновна, өткөн отурумда комитеттин отурумда Кудайберген Базарбаевич келген. Азыр башка комитеттин көчмө жыйынына кеткен Кудайберген Базарбаевич. Ал эми жанагы азыр сиз башка комитеттин көчмө жыйынына кетти деп атасыз, бирок өкмөттүн өкүлү бүгүн бизге азыр айтып атат. Министр өзү келип катышыш керек эле, бирок ал киши иш сапары менен Ысык көлдө жүрөт деп атат.
Мына сиз деген министрдин орун басарысыз. Министр менен күндө сүйлөшөсүз, азыр да сүйлөшүп атасыз. Мына ушундай комитетте ушинтип атат депчи. А сиз айтып атасыз, башка комитетке кеткен депчи. Силердин профильный комитетиңер ушул сиз катышып аткан комитет. Закенда, иш сапары деген бул эми жеке бул министрдин өзүнүн иши да. Ошол жака барып, ошол жерде мыйзамдар Сиз каралат айтып экен. атпайсызбы, Ысык көлгө кетип? Ошо Ысык көлдө транспорт комитетинин выездной болуп атат. Ошол жака иш сапары менен кетти. Ол жерде бир топ маселелер бар экен эле. Бир 20 чакты, калп айтпасам бир 20 чакты депутат Өкмөттүн чогултуп. өкүлү силер антипчи, мындай защищать этсеңер министрдичи, өзүнчө чакырып алып, кабинетиңер барбы, кабинетиңерден защищать эткиле. Мисалы үчүн, ушул дагы бир жолу айтам, профилдик комитет. Ушул жер. Биз өткөндө көп маселелер бар болчу. Азыр биз толук жооп ала албайбыз. Анткени бүттүк жоопкерчилик министрдин мойнунда болот. Азыр эртең деген биз Жылдыз айымды чакырып алып айтканда айтат, мен министрге жеткирип барганмын, министр чечет. Биз жакшы билебиз, бардык маселени кандай маселе болбосун министр чечет. Орун басарлар эч нерсе жоопкерчилиги жок. Ошон үчүн дагы бир жолу айтайын, Венера Калбековна, урматтуу депутаттар, туура көрсөңүздөр, биз бул маселени министрдин катышуусу менен карайлы деген сунуш берем. Ошол сунушту добушка коюп берсеңиз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кимде дагы кандай суроолор, сунуштар бар? Гүлкан Сакинанын сунушун добушка коем. Азирет Саматович, сиз не дей аласыз? Жылдыз Арсланбековна так сүйлөп, так жооп бере албай атат биздин суроолорго. Венера Калбековна, я бы просила данный законопроект поддержать, поскольку это редакционного характера. И мен суроолорго жооп берип атам, айттым, жана реабилитирован ал бизде бар жарандар да. Алар бүгүнкү күндө 1,5 миң сом өздөрүнүн компенсациясын алат, акчалай компенсациясын. Бул жерде жанагы редакционный характера кирип атат. Биз баарын түшүнүп атабыз, Жылдыз айым. Конкретизация. Биз министрдин катышуусу менен карагыбыз келип атат. Мен Венера Калбековна сунуш берип атам, добушка коюп берсеңиз. Эми башка ал маселелердин башка учурда карасак болот да, бул жерде законопроект чисто Законопроект боюнча дагы толук биздин суроолорубуз бар. Министрдин катышуусунда карайлы деп мен сунуш берип атпаймынбы, урматтуу Жылдыз айым. Гүлкан Сакиновна, тиги бул мыйзам долбоор редакциялуу өзгөртүүлөр киргизилген да. Биз бул мыйзам долбоорду азыр бир sıra карап, 27-си бизде акыркы комитет болот, ошого министрди чакырып, полностью биздин полностью жанагы соц обеспечение боюнча пособияларбы, кандай жөлөк пулдар бизде өзгөртүүлөр болду, ошолордун баарын бир sıra карап чыгып иштеп чыкпайлыбы, кандай дейсиз? Венера Калбековна, мен эми сунуш берип атам, урматтуу депутаттар колдоп койсоңуздар деп сунуш берип атам. 27-синде боло турган болсо, анда шашылыш деле жок болуш керек. Бүгүн ошондой шашылыш болсо, министр өзү келип катышып, бизге жоопторду өзүнөн алсак болот эле деген сунушту берип атам менчи. Берде эми өкмөттүн өкүлү, сиз адвокат болуп атасыз, тиякы транспортко кеткен депчи. Эми бул ушундай шашылыш мыйзам долбоору болуп аткан болсо, анда өзү келип катышса болмок. Мен айтып атам, мен көрө элекмин министрдичи. Гүлкан Сакиновна, жана замминистр айтып кеттим, мурунку жыйында, комитеттин жыйына келген министр. Анан бул шашылыш тем бул күн тартибине коюлган маселе экен. Биз күн тартибинин ичине кайсы маселе кирет, биз кирише албайбыз. А мурунку жыйында министр келген. Азирет Саматович, өзү негизи ушул маселе боюнча Кудайберген Базарбаевич өзү келиш керек эле. Именно биз профильный комитет болгондон кийин өзү келиш керек эле. Азыр мен, урматтуу депутаттар, Гүлкан Сакиновнанын сунушун добушка коем. Добуш берип коюңуздар анда. Ким макул? Туратович. Баары макул. Анда бул маселени биз министр катышуусу менен Кудайберген Базарбаевич менен бирге да чогуу бир иштетип чыгышыбыз керек. Анда экинчи маселеге өтөбүз, урматтуу депутаттар. Добуш өттү. Экинчи маселе деле ошол министрдики. Экинчи маселе дагы ошо бизде эки эмес, 3 маселе ошо соцзащита боюнча, соцфонд соцзащита боюнча. Экинчи маселени окуп берейин. Урматтуу депутаттар,
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан сунушталган 2021 жылдын 4 мартында кол коюлган 1994 жылдын 9 декабрындагы 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 50 жылдыгына байланыштуу улуу ата мекендик согуштун катышуучулары согуш жылдарындагы ооруктун эмгекчилери жана каза болгон аскерлердин жесирлери үчүн кошумча жеңилдиктерди жана материалдык жардамды белгилөө жөнүндө макулдашуунун колдонулушун токтотуу тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын долбоору. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Арстанбековна, анда сөз сизде. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 4 мартында кол коюлган улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына согуш жылдарындагы ооруктуудагы эмгекчилерге жана курман болгон жоокерлердин жесирлерине 1941 жана 45 жылдарда улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 50 жылдык мааракесине байланыштуу кошумча жеңилдиктерди жана материалдардык жардам белгилөө боюнча макулдашууну токтотуу жөнүндө 1994 жылдын 9 декабрындагы протоколду ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору киргизилип жатат. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 50 жылдык мааракесине байланыштуу кошумча жеңилдиктерди жана материалдык жардам белгилөө жөнүндө макулдашууну токтотуу жөнүндө протоколго мамлекет башчылар кеңешинин, өкмөт башчыларынын кеңешинин, ошондой эле тышкы иштер министрлер кеңешинин жана Кошмо Штаттын экономикалык КМШнын экономикалык кеңешинин регламенттеринин 9 пунктуна белгиленген тартипте кол коюлган. Макулдашуу токтотуу жөнүндө протоколдун долбоору өкмөттүн 19 жылдын 30 октябрдагы буйругу менен жактырылган жана 20 жылдын 22 январында кол коюлган. Мыйзам долбоору эл аралык келишимдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик ички процедураларды аткаруу максатында иштелип чыккан. Макулдашууну ишке ашыруу улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 50 жылдыгына карата ошол согуштун майыптарынын, катышуучуларын жана курман болгон аскер кызматчылардын жесирлеринин турмушунун социалдык экономикалык шарттарын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу байланыштуу кошумча жеңилдиктерди жана материалдык жардам көрсөтүүгө каралган. Макулдашуунун иш-чаралары мыйзамдарга ылайык жана финансылык мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен ишке ашырат. Ушул мыйзамдын долбоорун колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат. Кимде, урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Гулкан Сакиновна, сизге. Урматтуу Жылдыз айым, бул жеңиштин 50 жылдыгы кайсы жылы белгиленди эле? Бул мыйзамдын бизге 2020 жылы келген. Жок, кайсы жылы белгиленди эле? 1995 жылы. 95 жылы бул салтанаттуу өткөрүлгөн, белгиленген. Эми андан бери канча жыл өттү? Алдан бери бир топ жыл өттү. 27 жыл өтүптүр. Биз ошондон бери Тышкы иштер министрлиги тарабынан тиешелүү документтер келгенден кийин, андан кийин биз ишти баштадык. Ага чейин бул келишим. Жок, эми мынакей ошодон бери 27 жыл өтүптүр деп атабыз да, эми ошону обосновать этип силер дагы кичине так жооп бергенге мен аракет кылгыла деп атам. Ошондон бери кармап жаттыңыздар, азыр эми 27 жыл бул Гулкан кармап Сакиновна, жаткан нерсени азыр кажети барбы деп атам. Кажети бар деп туруп ошону обосновать этсеңиз. Гулкан Сакиновна, бул өкмөттүн тескемеси менен 19 жылы кирген протокол неме токтотуу боюнчачы. Жана 20 жылы Айтпай эле ошону айтыңызчы, обосновать этип, так эле жооп берсеңиз. 27 жылдан бери бул 50 жылдыгын берилгенден баштап 27 жыл өтү деп атабыз, туурабы? Ошондон баштап бул былкылдабай жатты эле. Эми бул мыйзамды азыр эмнеге үчүн көтөрүп атасыңар?
кажети барбы азыр, ошон үчүн момундай кажети бар, ошон үчүн деп айтпайсызбы? Анан кийин кайра эле баштан түшүп эле биз бирибиздин башыбызды айлантып бербейчи? Гүлказ Сакин, эл аралык соглашенияларды, келишимдерди инвентаризациялоо жүргүзгөндөн кийин гана биз ошол ишти кыла алабыз да. Андай кыла алган жок белеңер. Ошол эл аралык келишимдерде чечим чыгарылгандан кийин анан кийин биз кыла алабыз. Жо мурда чыгарсаңар болот беле? Мурда ошол биздин компетенцияга кирбейт, ал эл аралык чечимдерди инвентаризациялоо чечимдерин чыгарат. Азыр кирдиби? Азыр ким чыгарып берди силерге? Азыр ушул өкмөттүн тескемеси чыккан. Мен ошону айтып атам, Жылдыз айым. Ошону айтып атам мен да. Ошону айтып атам менчи. Буга чейин дагы аракет кылсаңар болот эле. 27 жыл жаткан нерсени тынч. Азыр эмне үчүн көтөрүп атасыңар дегенге эле так жооп алайын деп атабыз. А сиз кайра башынан баштап атасыз да. Гүлкан Сакиновна, биз ошол эл аралык келишимдер жалпы элечи мамлекетте мыйзамдар инвентаризация болуп атпайбы? Ошонун алкагында жүргүзгөн иштерибиз. Бизге чечим чыгарып бергенден анан кийин биз атасыз. Мен ошону 27 жылдан беркини айтса эле кайрадан баштап атасыз да, сизчи? Рахмат. Рахмат. Урматтуу Толук депутаттар. мындай обосновать этип айткан, жооп ала алган жокпуз да. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар дагы? Суроолор барбы? Суроолор жок болсо анда Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 50 жылдыгына байланыштуу каралган иш-чаралар аткарылды. Өзүңөр билгендей, жыл сайын 9-майга карата өкмөт тарабынан катышуучуларга, оруктун эмгекчилерге жана каза болгон аскерлердин жесирлерге материалдык жардам көрсөтүлүп жатат. Биринчи окууда концепциясы каралат. Комитет корунтундусу 2021 жылдын 4 мартында кол коюлган 1994 жылдын 9 декабрындагы 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 50 жылдыгына байланыштуу Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары согуш жылдарындагы оруктун эмгекчилери жана каза болгон аскерлердин жесирлери үчүн кошумча жеңилдиктерди жана материалдык жардамды белгилөө жөнүндө макулдашуунун колдонулушун токтотуу тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине жиберилсин. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Макул баары, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 3-чү маселе. Улуттук баш кийим ак калпак маданий символунун статусу берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө. Азирет мырза, тиги министрибиз жок экен, бүгүн? Азамат Капарович. Ким жооп берет бизге? Эч ким жок экен ошол. Азирет мырза, ушундай болбош керек да өзү негизичи. Биз уже чакырылган министрлердин баары өзү келип бул жерде отуруш керек. Бул маселе боюнча да кандай кылып чечебиз? Бенкалбековна, бул маселе боюнча биз чын айтайын ким чакырылганын комитет отдел ким чакырылганын билбейт экен, бирок эгер каршы болбосоңуздар, биз өзүбүз бул инициативанын депутаттыгынын мыйзамы экен, биз өзүбүздүн кортубузду бергенбиз, кат түрүндө бергенбиз, вице-премьер-министрдин колу менен. Эгер каршы болбосоңуздар, өзүнүн кортубузга мен өзүм жооп бере берем. Азирет Саматович, мындай, мен азыр сиздин ордуңузда болгондо уялат элем да. Чындыгында. Мен азыр мындай жоопту бере албайт элем. Азыр мына башында тияк бияк дедиңиз, биринчи министр боюнча болуптур дедик. Экинчи министр боюнча бир министрликтин өкүлчүлүгү жок. Же алар сиздерди тоготпой атат, же жалпы Жогорку Кеңешти тоготпой атат. Же сиздер өзүңүздөр кабинетте отуруп алып жоопту берип коюп атасыздар. Койчу деп, элдин кызыкчылыгы үчүн жалпы иштеп атабыз, иш алдына кетсин деп, анча-мынча маселелерди көз жумуп, чогуу алып кетейли дегенди мындай башка нукка буруп атасыздар. Керек болсо өзүнүн профильный комитетине келбей, катуураак сүйлөгөндөр менен жүргөн министрлерге эмне, биз дагы катуу сүйлөйлүбү? Же сизге катуу сүйлөйлүбү? Же ошондо мамиле кыласыңарбы? Силерге мындай сый урмат деген жакпайбы?
Анда комитеттин эмне кереги бар? Анда өткөрбөй эле коелу, каалаган убакта келишсе, каалаганда келишпесе. Анда силер менен ошо силер айткандай кат жүзүндө берип, кабинетте отуруп алып бири-бири менен катташып отуруп элейли. Кийинкиге министр өзү келсин, ошондо карайбыз. Мен сунуш берем, бүгүнкү күн тартибинен алып коюңуздар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Мен дагы Айбек Тураталиевичти толуктап кетем. Бул мындай комитетке кылган мамилеси, мен дагы бир жолу айтам, министрлердин бүгүн өкүлү жок. Кандай болсун комитеттин азыр чечими долбоору турат, ошону дагы мен дагы Айбек Тураталиевичтин сунушун колдойм. Министр өзү келип катышсын. Азыр эми башка министр келе албаса, башка мүчөсү да жок болсо, биз өзүбүз эле комитет отуруп алып четке кагып коебузбу? Ошону туура көрсөңүздөр, мен дагы сунушумду берем. Добушка ой бериңиз. Рахмат. Азирет Саматович, сизге сөз. Айтып коюңузчу. Бенин Калмбековна, бул жерде действительно депутаттар туура маселе көтөрүп атат, кошулам, бирок комитеттин организационный моментине биз киреше албайбыз да. Анан отделден чакырылса керек, биз onu тактайлы, эмне себептен келбей калды. Бирок Күн тартибинде министр чакырылат деп турат. Комитеттин төрайымы кол коюлган күн тартибин карасаңыздар, министр чакырылган. Жок, аны көрдүк. Анда, урматтуу депутаттар, Айбек Тураталиевич сунуш берген добуштукка коем сунушун. Ким макул? Бул мыйзамды карабастан азыркы бул маселени четке кагуу боюнча эмки комитетке жылдыралы, министр өзү келсин. Себеби деген ага көп суроолор болушу мүмкүн. Азыр эч ким жооп бере албайт бизге, ошондуктан анда Айбек Тураталиевич сиздин сунушун добушка коюн. Ким макул, урматтуу депутаттар? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 4-үнчү маселе. Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусу уюштуруун жакшыртуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору тууралуу аталган маселенин демилгечиси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Айдарова, баяндамачы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Бейшеналиев Алмаз Бейшеналиевич. Ал келе албай калды. Министрдин орун басары Гүлнара Санташевна, сизге сөз анда. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Венера Калыбековна. Азыр кыскача сиздерге өткөндө маалымат берилген, бирок уруксат этсеңиздер дагы бир сыйра кыскача эле маалымат берейин. 2021-22 окуу жылына карата республика боюнча 1735 мектепте ысык тамак аш берилет. Алардын ичинен 710 мектеп бүткүл дүйнөлүк тамак аш программасынан, 510 Мерсико программасына кирген. Ал эми 378 мектеп жана жатак мектептер өз алдынча, 137 мектеп репликация боюнча өнөктөштөрдүн жана донорлордун колдоосу менен ысык тамак аш берилет. 2022-23 окуу жылында бүткүл буунун маалыматына ылайык 51 мектепте жана Мерсико эл аралык уюму тарабынан 110 мектепке ысык тамак уюштуруу пландалууда. Бул жерде ашканалар ремонттолот дагы, заманбап жабдыктар менен камсыздалат. Ошондой эле ашпозчулар квалификацияны жогорулатуу курстарынан өтүшөт. 2019-2026 окуу жылдарында республика боюнча ысык тамак ашты 100%га жеткирүү пландалган. Ысык тамак менен 74% мектеп камсыздалган менен, эгерде ушул токтом ишке ашып калса 7 сомдон 20 сомго, анда биз 2023 жылы дагы калган мектептерди ийгиликтүү ысык тамак аш программасына киргизүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан билим берүү жана илим министрлиги бул токтомду колдойт жана финансы министрлиги менен өз кезекте биргеликте иштөөгө даярбыз.
Рахмат, Надир Санташевна. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Барбы? Айбек Тураталиевич, сизге сөз. Бул маселени мындан бир жума мурдадан караган элек, чыйком экени билесиздер. Ошондо сиздерден жооп биз карап атабыз, кошумча каражат табыш керек деген жооп болду эле да. Азыр кандай позициядасыздар? Саламатсыздарбы? Министрдин орун басары Дүйшөбөй Жибек. Айбек Тураталиевич, бул маселе боюнча биз быйылкы жылга азыр финансылык булактар жок. Биз сунуш берип атканбыз 2023 бюджеткө киргизип кетели, ошол менен эсептеп чогуу карап депчи. Анткени буга чейин биз баягы 14 сомго көтөрүү боюнча Минобразование сунуш берип эсептеп чыкканыбызда где-то 650 миллиондой акча керек болмок, бирок 1 сентябрда баягы класс контингент дагы өзгөрөт. Аны дагы эске алышыбыз керек, ошого жараша андан да көбүрөөк акча керек болуп, ошон үчүн айтып атканбыз, 23 жылдын 1 январынан баштап карап бюджеткө уже формировать этебиз, ошондо карап кетели деп сунуш берип атабыз да биз. Жок, ошондо сиздердин сунуш берип атсаңыз, 23 жылдан баштап ушул 7 сомдук тамак аш 20 сомго көтөрүлгөн баа менен өтөбү ошондо сунуш? Ошону чогуу эсептеп туруп, Минобразование менен анан биз ошону киргизели деп атабыз да. Бюджет формировать эткенде сразу ошол суммаларды коюп кетели депчи. Надира Санташевна, азыркы күндө сиз 74% мектептер ысык тамак аш менен камсыз болгон дедиңиз да? Бүгүнкү күндө. Ооба, 1735 мектебибизде ашканалар ремонттон өтүп, анан жанагы эмеге, ашканага заманбап жабдыктар камсыздалып, анан жумушчу орундар ачылган ашпозчуларга. Анан ашпозчуларга институционалдык жанагы деңгээлде квалификациянын жогорулатуу курстары ачылган. Иштелип чыгып, жакшырып. Анан болгону ошо көйгөйүбүз өткөндө да сиздер билесиздер, Айбек Тураталиевич өзүңүз дагы көтөргөнсүз ошол маселени. Ошо тамак аштын негизи өлкөдө тамак аштын өлкөдө эле эмес го, дүйнө жүзүндөгү тамак аштын баасы көтөрүлүп кеткенде ошо кыйналып баштадык да. Надира Санташевна, саламатсыздарбы? Кийинки сөз Аида Сатбековна, сизге. Кечирип коесуң, Надира Акылбековна. Надира Санташевна, сиз айтып атпайсызбы, мынакей 74% мектептери тамак аш менен камсыздалат депчи. А 26%-ын качан болот? Калган мектептерибизге мына Мерсико уюму менен биз келишимге кол койдук. Азыр алар 410 мектепти тандап алышты. Быйыл ошонун 110 мектебин пландаштырдык. Өткөндө эле аркы жумада эле жолуктук айыл өкмөттөрү жергиликтүү бийлик менен, анан Мерсико уюму менен. Ошондо айыл өкмөттөрү баягы ашканаларыбызды ремонттоп берет. Ал эми Мерсико уюму заманбап жана жабдыктарды алып келет да. 20 жылдык кепилдиги бар заманбап жабдыктарды алып келет гранттык негизде. Эч кандай кредит жок, бул жерде баары грант. Ал эми бүткүл дүйнөлүк уюму ВПП-ООН деп коебуз. Ошол 51 мектепти аны дагы жолуктук, айыл өкмөттөрү менен жолуктук, айыл өкмөттөрү ашкананы ремонттойт. Ал эми ВПП-ООН ал дагы гранттык негизде 20 жылдык кепилдиги бар ашкана жанагы заманбап жабдыктар менен алып келет. А биз болсо жанагы ашпозчуларды курсы повышения квалификациядан улам өткөрүп турабыз да. Ошондо 22-23 деп атабыз. Пандемия болбосо 23-кө 100% барып калмакпыз да. Буюрса, 23-жылы толук кандуу болот турбайбы? 100% мектептер. Ооба. Мындай да суроодо, жана айыл жерлеринде столовый жоктур. Алар кантип ысык тамак менен камсызданат? Эми бизге бул чоң көйгөй да. Анткени Мерсиконун дагы, ВПП-ООНдуку дагы, анан санэпидемнадзор, саламаттык сактоо министрлигинин дагы так талабы бар да. Бул сөзсүз түрдө мустак суу, ысык суу, канализация, анан жанагы эме атайын ашкана, ошондой талаптар аябай күчтүү да, туура. Анан ошон үчүн жана авариялык абалда, анан жанагы аябай оор эмедегини баягы Гостройго, Минфинге жазып, жаңы мектеп курулганда ошондо гана киргизебиз да.
Ал эми мындай жөн эле аяка каражатты жумшай албайбыз да. Андай мектептерибиз бар, бирок заманбап мектеп курулары менен ошол жака дароо программа иштей баштайт да. Түшүнүктүү, Рахмат. Анда сөз Камиля Абдразаковна сизде. Бул эми күндүн маселеси да бул бир канча жылдан бери ушу маселени төгөрөгүндө 7 сом эми бул канча жыл болду, 7 сом деген андан бери канча инфляция, канча өзгөрүүлөр болуп атат. Бул 7 сом эми бул баягы бүгүнкү күнү эч бир мындай нонсенс да, чынын айткандачы. Андан көрө же жок кылып эле салыш керек. Же бирегей жакшынакай кылып ошол татыктуу инфляцияга эсебин чыгарып туруп, ошол эми 20 сом деген бул шарттуу түрдө эле көрсөтүп атасыңар да, шарттуу да эми мындай алганда. Бирок Минфиндин өкүлү барбы бул жерде? Ким бар? Силер кандай, силердин оюңар кандай болуп атат? 20 сомго макулсуңарбы? Биз ошо 23 жылдан деп эсептеп атабыз ошону. Эмнеге 23? Ну, азыр финансы булактары жок. Мен жана жогоруда айтып кеттим, буга чейин 14 сомго деген сунуш кирген. Минобразованияда биз эсептеп чыкканда 650 миллион болгон, бирок алда багы 1-сентябрда класс контингент эсептелине элек. Кандай класс контингент болуп кала турган жагы ошон үчүн чоң эле акча керек болуп калат. А формирование уже бюджетти 23-күн азыр уже баштап атабыз. Ошон үчүн 23 жылга кошуп кетели деген эсептеп 23 жылга каржы болот деп атасыңарбы? Каржы булактарын табабыз деп атасыңар. 23 жылга. Биз 13-14 жылдары ушул маселени төгөрөгөндө биз өкмөт алып журдагы өкмөт биз абдан аракет кылганбыз да, бирок финанс булагын таппай койгонбуз биз. Бул кайсыл өкмөт келсе эле ушунун үстүндө иштейт, финанс булагын таппай коюп келген да. Бирок 23 жыл 22 менен 23-нун кандай айырмасы бар дейм да. Эгер киргизе турган болсо 22ге деле булак тапса болот. Бул сентябрь 23 болгондо жылдын жарымынан болуп калып атпайбы? Туурабы? Киргизсе мындай реформаны жылдын башынан киргизет да. Мына билим берүү тармагынан министрдин орун басары отурасыңар го. Сентябрдан киргизилиш керек, январдан эмес да. Туурабы? Макулсузбу менин пикириме? Ооба, эми бюджеттин мүмкүнчүлүгү болсо сентябрда башталса аябай жакшы болот эле. Башталыш керек да мындай. Бизде билим берүүдө бунун ар бир тармактын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бул 23 дегениңер мындай логикага да туура келбейт да. Анда 23-төн кийинки жылдын сентябры болуп калат да. Бул деген бул жылдын башынан башталат мындай иштер. Анан эми бул жерде балдардын ден соолугу турат. Бул өтө серьезный карай турган. Мына мен баягы күнү Мерсик уюмунун бул Борбордук Азиядагы жетекчиси менен жолуктум, Надирайым. Анан ал кишиде да проблема абдан көп экен. Мына азыр алар айтып атпайбы, 410дун 110 баштадык деп кирди деп. Калганы мындай тандалып алынды деп атат. Ошонун ичинде дагы жана силер ашпозчуларды окутуп атабыз дегениңер менен ашпозчулары бат-бат алмашат экен. Себеби айлыктары, маяналары 3000 сом эле. Бул өтө да, буга эч бир мындай кызматкер турбайт да. Ошон үчүн алар чечүүнүн булактары барбы деп десем, булар айтат, биз инвентарларды алабыз, заманбап мебелдерди жана ашкананын тиги бүт. Ошонун баарын олчойгон налог түшөт экен, налог салынат экен да. Булар эми мындай гуманитардык уюм булар. Туурабы? Гуманитардык уюм ошол налогтун мыйзамында мындай бир карап көрбөйлү, ошол налогтон жеңилдетүү жагын. Бул маселе экен. Чынында олчойгон акчасын көп ошол эмеге кетип калат экен да, эмеректерине. Алар айтат, ошону экономить этип биз баягы маяналарны көбөйткөнгө биз жардам берет элек деп атат. Бул чынында алардыкы да туура. Ушул жагынан билим берүү министрлиги силер иштешиңер керек да. Бул баягы бизге жардам келди деп эле мындай мыйзамдар менен биз дагы мындай гуманитардык уюмдарга шарт түзүп беришибиз керек, менин оюмча, Надирайым. Налог жагын карап беришибиз керек болуп атат. Силердин оюңар кандай бул боюнча? Урматтуу Камиля Абдразаковна, туптуура айтып атасыз. Биз өз убагында дагы ар кайсы уюмдарга кайрылганбыз. Азыр эми сизден кийин дагы кайра кылдаттык менен ошол уюмдар менен иштеп көрөлүчү, тиешелүү органдар менен. Анткени алар эч кандай коммерциялык бир эч нерсе жок да. Алар заманбап жабдыктап келип эле мектепке коюп берет. Бул коммерциялык эмес да. Эч кандай бир мындай выгода алып эчтеке жок да мындай. Мына биз ушуну налогтон ушуларга жеңилдик беришибиз керек. Анан мен
жаздым. Минфинге, силерге чогуу иштейли. Мен катты кече күнү жөнөттүм. Именно ушул маселенин төгөрөгүндө ошон үчүн айтып атамын да. Анан бул эми чынында алар мына азыр кефирдик сүт азыктарын киргиздик деп атат. Питанияга баягы кошумча эмелердин баарын менюларын карадым. Жаңы менюлар кириптир алардыкындачы. Жылдан жылга жакшыртып атат. А биз дагы аларга мындай эмеге барышыбыз керек да, баягы кызматташып аткандан кийин биз жакшы андан кандай могу кадр маселесинде дагы проблемалары бар экен аларда. Ал жагынан жардам беришибиз керек. Ошол маселенин төгөрөгүндө бир отуралы. Менде да көп сунуштар бар, иштейли мунун төгөрөгүндө. Рахмат. Анан Минфин силер ушуну айтып баргыла. Киргизе турган болсок, сентябрдан киргизели. Силер 23 деп, январь деп, жанагы силерде дагы өзүңөрдүн өзгөчөлүгүңөр бар. Январдан кирет депчи бар. Бизде жаңы окуу жылынан эсептелинет да. Эгерде мындай каршы боло турган болсоңор, анда бул мыйзам долбоору өтпөй калат жанында. Каршы пикир берилип калса өтпөйт бул. Жөн эле убакыт коротуп коебуз да. Ошон үчүн бул абдан керек. Бир источник издесинчи, канча болот, баарын карап чыккыла. Эми бир кадам 20 болбосо силер айткандай 14-15. Эми ал деле абдан аз да чынында. Өзү 20 деле аздык кылат мындай алганда. Бергенге жараша татыктуу мындай кенен беришибиз керек да. Питание, тамактычы, тамак аштычы. Эми уюмдар, эл аралык уюмдар жардам берип атат албетте. Андан сырткары өзүбүздүн да кошумча залымыбыз болуш керек да, мамлекеттинчи. Сиз министрге айта барсаңыз, биз бюджет комитетинде да көтөрөм бул маселени. Рахмат. Рахмат, Камиля Абдразаковна. Биз да карап атабыз, ушу быйыл билесиздер көп социальный жагын, как бы пособияларды көтөрүп атабыз, айлык акыларды көтөрүп атабыз, анан баягы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша да биз деле кателеби 1-сентябрдан, бирок азыр эсептеп келгенибизде получается бизде азыр мүмкүнчүлүк болбой атат да, ошон үчүн биз баягы бюджет билесиз, бюджеттин формированиянын тоже өзүнүн тартиптери бар, ошого жараша биз айтып атабыз, ошо 1-январдан киргизип берели, түшүнгөнүбүзгө жараша, жоксо 1-сентябрь 23 болуп калмак, бирок баягы ситуацияны түшүнгөнгө жараша ошон үчүн 1-январь деп атабыз да. Рахмат. Кийинки сөз Сүйүн Абдылдаевич сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Мындан кийинки маселеде бийик тоолуу аймактагы айылдар боюнча каралат. Мен бере турган сөзүм кечирээк келип калдым. Ушу бийик тоолуу мына айылдардагы окуучуларга тамак ашына кошумча кошулабы? Мисалы, шаардагылардын тамак ашына башкача, аларга кичине кошулабы кошумча? Негизи 2010 жылы өзүнчө токтом чыккан бийик тоолуу региондордо жайгашкан мектептерге 10 сом, ал эми кадимки райондорго 7 сом деп. Анан азыр негизи 20 сом деп биздин соцкомитеттен ушундай сунуш болуп атат. Анан санап келгенде финансы министрлиги менен өзүнчө отуруп иштейбиз го ошонун баарын. Бийик тоолууда кандай жеңилдиктер калат, кадимки райондорго кандай болот? Аны менде бар, мына 26 март 2010 жылы анда премьер-министр Данияр Үсөнов жогорку кеңеште отчет бергенде айткан экен, 7 сомдон 50% кошулат, 10 сом болорун депчи. Бирок эми ал окуучулардын энергиясы көп кетет да, тоодон тоого ашып, ана бир белден экинчи белге ашып мектепке барышат да. Эми тоолуу аймактарда болсоңуздар билесиздер, абдан оор да. Аларда эми шаардагы балдарды биз алардын тамак ашын азайтканды айтпаймын, аларда энергия азыраак кетет, алар эми кыйналышат да. Аба ырайы оор, катаал шарт ал жактачы. Анан жана сиздин бир сөзүңүзгө түшүнбөдүм да, эгерде ысык суу болбосо, музлак суу болбосо, канализация болбосо каралбайт дегенчи, ушул нерсени биз туура чечишибиз керек да. Ал биздин милдет да, мамлекет милдет, биз чечишибиз керек жок болсочу. Биз ал чечип, аларга ысык тамак аш беришибиз керек. Аны сөзсүз чечебиз, анткени Мерсико менен ошол келишим түзгөндө кайсы жана 410 мектепти тандап албадыбы, калган ысык тамакка кирелик. Ошонун ичинен кайсы жерде суу жок болсо, ошо сууну дагы жардам берип атат да. Мектепке киргизип, ысык суу, мустак суу, кол жуугучтар, жана казынаяк жуубай турган, тамак жасай турган жерине баарына ошол шарттарды түзүш үчүн. Анан жергиликтүү бийлик дагы аябай жардам берип атат.
эгерде таптакыр азырынча мисалы ошол айылда кандайдыр бир айылда мектепте суу алып келүү абдан оор болуп атса же айрис азырынча иштерди бүт жүргүзүп атса биз жанагы емкость жанагы атайын фильтрлерди коюп туруп санэпидемнадзордон кишилерди чакырып туруп баардыгын көрсөтүп туруп анан ошондой шартта дагы киргизип атабыз. Эми биз эгемендүү мамлекет болгонубузга канча жыл болду. Дагы эле чечип атсак, ал балдар окууну бүтүп 30 жылдан ашып кетти да. Алардын балдары уже мектепке бара баштады. Анан дагы эле бир программа боюнча иштей бассаңыздар, биз мамлекеттик программа менен иштешибиз керек. Ошол нерселер чечилиш керек. Ошон үчүн мына жаңы мыйзам долбоору болуп атканда биз ушунда сунуштайбыз, карашыңыздар керек. Биз сөз менен эле, курук сөз менен эле жаштар биздин келечегибиз, эң кымбат баллык жаш өспүрүмдөр деп эле дебиз кылып айтып койбой, биз ушуну иш жүзүнө аткарышыбыз керек, урматтуу чакырылгандар. Мен сунушум ушул, рахмат. Рахмат, Сүйүн Абдуллаевич, сиздин сунушуңузду эске алабыз. Кезекте сөз Гүлкан Сакиновна сизге. Рахмат, Венера Калбековна. Мен дагы тактоо иретинде айтып сурап алайын деп атам. Анткени мынакей өткөн 6-чакырылышта кодекс о детях деп биз мыйзам кабыл алганбыз туурабы, ага дагы чоң каржы керек болчу. Кабыл алынып, азыр президенттин кайра возражение кылынып, азыр мынакей бүгүн саат 1-де дагы ошону пландап атабыз. Кайрадан карап чыгуу маселесинчи. Ошон үчүн дээрде аябай, мисалы үчүн Надира Сынташевна, сиз 7 сомдон азыр 14 сомго көтөрүү маселеси качан каралды эле? Качан сиздер сунуштадыңыздар эле? Биз пандемиядан кийин былтыр 2 жолу кат жазып, анан финансы министрлиги жок деген жок, карайлы булактарын аныктайлы деди. Анан ошол учурда жана мугалимдердин билим берүү системасындагы бүт кызматкерлердин айлыгы көтөрүлдү. Анан баары бир келгиле комплекстүү карайлы деп атат да. Биз финансы министрлиги менен биринчи биздин сунушубуз 100% дегенбиз да. 14 кылыш үчүн силер анда былтыр пандемия убагында сунуш бергенсиздер, э? Жок, пандемия бүткөндөн кийин. Пандемия учурунда биз тамак ашка берген жокпуз да. Эми азыр биз силер анда 7 сомду 14 сом кылганга сунуш берилиптир. Азыр эми 2 эсе эмес, 2 эсе кетип атат да, 100 эсе эмес 200 эсе кетип атат азыр, туурабы? Айгүл Абдисаламовна 20 сомго көтөрөбүз деген талкуулап атабыз да бизчи. Ошон үчүн Минфин берде азыр 23 жылы 1 сентябрдан баштап карап атасыздар да сиздер. Ошондой деп кортунду берип атасыздарбы? 1 январдан деп деле берип атабыз. 1 январдан деп 23 жылдан. 1 январдан болсо анда аябай жакшы экен, бирок ошону кандай бир ишеничтүү булактардан сиздер уже пландап таап атасыздарбы? Же болбосо баягы балдар жөнүндө жазылган кодекстей болуп, кайрадан биз возражение алып калбайбызбы деген маселе туруп атат да. Ошон үчүн азыр эми биз балдардын ден соолугун карашыбыз керек. Балдар үчүн балдар биздин келечегибиз, күчтүү мамлекет, биз күчтүү балдарды даярдасак, балдардын ден соолугу чың болсо, ошондо барып биз балдарга көп көңүл бурушубуз керек да. Ошон үчүн силер бул маселени мындай жөн эле 23 январдан карайбыз деп азыр айтып койгон менен ошол бир ишенген булактардан силер таап атасыздарбы? Анткени бул мыйзам азыр кабылданып калса 23-үнөн баштап 1 январдан баштап деп сиздерден биз кортундуну алып кабыл алынса, бул эл аябай күтө турган маселе да. Ошон үчүн сиз так айта аласызбы, мындай ишеничтүү булактар уже табылып атабы? Бюджеттин түзүү өзүнүн тартиптери бар. Ошол тартиптердин негизинде биз азыр уже 23 жылдын бюджетин түзүү иштерин алып барып атабыз. Бул маселе боюнча тактоо именно канча сумма болуп кала турганын Министерство образования менен кылабыз. Бирок ошол ишеничтүү түрдө эле ошол бюджеттин уже түзүлүп атканда ошол сумманы коюп кетүү боюнча маселени биз коюп атабыз да. Азыр жанагы 7 сомдон 14кө кеткенде канча деп сиздер эсептедиңиздер? Биз эгерде 100% деп сунуш бергенбиз да. Мисалы 7 сом болгон жерде 14 сом, 10 сомду 20 сом деп. Ошондо 595 миллион керек болчу да. Эми бул бирок тактап кетиш керек.
Сентябрда комплектование болот. Так ар бир биринчи класстан 4-чү класска чейин канча балдар. Ошо анча-мынча бир эме болушу мүмкүн да, кичине корректировка. Ну, болжол менен бир 595 миллион сом. Рахмат, эми ошону азыр ошол сиздерден ушундай бир ишеничтүү менен жооп алып атабыз. Анткени биз мен ишенем, балдардан эч нерсе аябай туруп ушул азыркы кабыл алынып аткан мыйзамга булактарды карап жакшы ишеничтүү күтүп аткан элге ушуну бир таап мыйзам кабыл алгандан кийин ошо балдарыбызга ушул тамак ашы көтөрүлүп калса жакшы болот эле да. Кандай көрүп атасыздар, ушу биз быйыл айлыкты көтөрдүк, азыр пособияларды көтөрдүк, чтобы алардын булактары бар, ошон үчүн биз айтып атабыз, бул булактар жок болгон үчүн ушул 23-жылдын 1-январынан деп өзүбүз сунуш кирип атабыз. Анан ошону тактап баягы эсеп чотун азыр болсо Минобразование менен полный иштейбиз. Уже бюджеттү формировать этип атканда, түзүп атканда уже кошуп кетебиз. Анда уже как бы 100% что каралат деген. Формировать этип атканда, кошуп атканда көп маселелер кошулуп калып туруп, анан кийин баягы акча жок болуп калганда баардык нерсе ошодон чыгып атат да. Ошон үчүн бул балдарга деген тамагынын акчасын баягы так бир карап ошо чечиле тургандай кылып туруп карасаңыздар деп биз өтүнүч айтып атам да. Ошол приоритет катары карайбыз деп биз ошону эме коюп атабыз өзүбүзгөчө. Анткени сумманы өзүңүз айтып атасыз, сумма чоң, туурабы? Бул 2 эсеге көтөрүлүп аткандан кийин сумма чоң. Ошону дагы бир так чечкенге аракет кылып туруп карасаңыздар. Рахмат. Рахмат, Гулкан Сакиновна. Кезекте сөз Айгүл Абдисаламовна сизге. Саламатсыздарбы? Коноктор жана урматтуу депутаттар, Жибек айым, сизге суроо берейин дегем. Биздин окуучу балдарыбызга 18 000 сомдон которулат Министерство экономикадан, биздин Министерство образованияга. Бирок кагаз түрүндө которулат деген отчет берилет. Бирок ал 18 000 сом Министерство образованияга такыр жетпейт. Ал 18 000 сомду биз балдардын тряпкасына, бооруна жана башка майда чуйдасына колдонобуз, туурабы? Бирок бюджетте акча жок деп атасыздар, бюджетте акча бар, бирок ал максаттуу колдонулбайт. Ошол 18 000 сом азыркы кезекте кайсыл жакка барып түшүп атат, бирок Министерство образованияга барбайт, бирок отчетуңуздарда, кагазыңыздарда 18 000 ар бир балага бөлүнүп берет. Ошол 18 000 каякта? Жана бюджетте эмне үчүн акча жок деп атасыздар? Акча бар, бирок максаттуу колдонбойсуздар. Экинчиден, кече биз вакцина боюнча, ковид боюнча келди, ошону биз макул деп четке какпастан колдоп бергенде ошого акча табылмак да. Эмне үчүн биздин балдарыбызга бюджетте акча жок болуп калат? Рахмат. Айгүл Абдисаламовна, уточнить этсек болобу? Министерство экономики, Министерство образованияга акча бөлбөйт. Бул жерде министерство только Министерство финансовтан багы сразу эле караганда Министерство образованиянын өзүнүн бюджетинде каралып кетет. Карала турган суммалар да, если только багы органам местного самоуправленияга берген суммалар болбосо, бул жерде андай жок да, Министерство экономика бербейт. Ошону уточнить этип туруп анан тактап анан эметпесеңиз. Уточнить этип туруп берип атам. Мен ойноп же ойлоп жактан тапкан жокмун. 18 000 ар бир балага бөлүнөт, бирок ал кагаз түрүндө келет. Бирок ал 18 000 баланын колуна тийбейт, же ошол мектепке тийбейт, тряпка бооруна тийбейт. Бюджетте акча жок деп атасыздар. 18 000 ошондо каякта? Ата-энелер өздөрү акча чогултушат. Ата-энелер питаниясыга берет, ата-энелер өзүнчө бир фондторго төлөйт, байкуштар айла жоктон коркуп 350-дөн 500-дөн ар кандай СМСтер келет төлөйт. Бирок бюджетте акча жок деп атасыздар. Акча бар, дагы да бар, мурда да болгон, кийин да болот, просто ал максаттуу колдонулбайт, аны керек эмес жактарга колдонуп атабыз. Аны баарыбыз билебиз. Сиз жөн эле тиги тактаңыз деп антип мага үйрөтпөңүз, кечиресиз. Мен үчүн тактайын деп атам да, мен Министерство экономики именно бул маселе боюнча багы акча каржы ачпайт да, ошон үчүн сиз Министерство экономикада Минобразования бериле турган акча деген боюнча айтып атам да, мен мисалы үчүн түшүнө албай атам, ошон үчүн мен өзүм үчүн тактоону айтып атам да. Рахмат. Жооп бере албадыңыз. Рахмат. Надежда Санташевна, сиз жооп бере аласызбы ушул Айгүл Абдисаламовна көтөргөн маселе боюнча? 18 000 сом.
Айгүл Абдисаламовна, мен түшүнгөн боюнча, мен да балким азыр туура эмес түшүнүп алдым. Ар бир окуу жылына ар бир окуучуга кеткен чыгым жөнүндө айтып атат болушуңуз керек, Айгүл Абдисаламовна? Эми аны бизге Минэконом эмес, Минфин эле которот. Бул ошол чыгымга педагогдордун айлык акысы кирет, отурумдук жанагы ремонт, журнал сатып алуу, ошолор кирет да. Анан бул жерден эми 18 000 эмес бүт бардыгына, жанагы башталгыч класстардыкы 18 000, ортоңку класстардыкы 28 000ге чейин, баягы 30 000ге чейин чыгат да. Себестоимостьтан да, ошондон. Ошол болуш керек деп эле койдук да. Айгүл Абдисаламовна, эми бир астайын жаныңызга келип дагы тактасак болот го. Надира айым туура айтасыз. Ошол боюнча бирок 18 000 ичинде ооба 2% ошол сиз айтып аткан журналга жана маянакыларга кетет. Калган пайызы боюнча 2% ооба сиз айткандай туура эле ошо журналдарга кетет. Мейли аны өзүнчө отуруп алып талкуулайбыз. Рахмат. Рахмат, Айгүл Абдисаламовна. Кезектеги сөз Ырысбек Исламович, сизге. Рахмат, Венера Калыбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Надира Сынташевна, мен сизге суроомда 7 сомго эмне тамак берилет биздин окуучуларга? Ысык тамак дегенде анан бир кусок нан менен компот эле берилбейби? Мурда ошондой болчу, чай, компот, анан чай, булочка болчу. Анан 7 сом, анан 10 сомго эми бир жолу да. Бул 3-4 жолу тамак берүү мүмкүн эмес. Бир эле жолу ошо каша, же бир суп, ошол баягы меню саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте менюну иштеп чыкканбыз. Гүлкан Сакиновна билет, менюну баарын ошо мектептерге кирип, ашканаларга кирип көргөн. Анан убагында бул айыл өкмөттөрү дагы, ата-энелер дагы жардам берип, аябай жакшы эле сумма болчу. Бирок жанагы пандемиядан кийин өзүңүздөр күбө болгондой, азык түлүктүн баасы укмуш кымбаттап кеткенде азыр аябай оор болуп калды. Ошон үчүн комитеттин ушул сунушун колдоо менен, ошо финансы министрлиги менен бирге иштейбиз деп жатканыбыз ошондон да. Ушул окуучуга 7 сом үчүн дагы тамак аш боюнча тендер ойнотулабы? Же түздөн-түз мектептин өздөрү алабы? Жок, биз финансы министрлиги бизге акча которгондон кийин биздин финансисттер ар бир район шаарга акчаны бөлүп берет. Анан ошо район шаардагылар ошо жергиликтүү жанагы ишкерлер, ар кандайлар компаниялар катышсын деп ошо тендерлерди өткөрөт. Анан алар поставка продукция кылып турат да. Ошону району гаранолор менен өзүңүздөр сүйлөшүп түздөн-түз продукталар сатып алсаңыздар кандай болот? Бул эконом болобу деген мааниде айтып атам да. Кандай дейсиз ушуга? Тендерди жоюп. Ал жанагы мыйзам бар да, ошол мыйзам эгерде мүмкүнчүлүк берсе да, эгер мыйзамды бузуп койсок дагы бул абдан чоң жоопкерчилик да. Мыйзамда болуш керек түздөн-түз сатып алганга. Сиздин сунушуңузду биз изилдеп чыгалычы. Эгерде ошо закупщиктер ошондой мүмкүнчүлүк бар десе, анда ошо инструкция жазып чыгалы. Мен жазып алдым, изилдеп чыгалы дагы бир жолу. Демек өзүңүздөр сатып алсаңыздар, ошо ар бир мектеп бул кичине эконом болобу деген мааниде айтып атабыз да. Ошондо бир карап көрсөңүздөр изилдеп чыгып, Макул. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз Айбек Тураталиевич, сизге. Надира Сынташевна, биз азыр ушул мектеп окуучулары боюнча сөз кылып атабыз, бирок мен мындан сырткары бала бакчаларда кандай каражат каралган тамактануусуна? Бала бакчаларда 50%-ын ата-энеси төлөйт, а 50%-ын жергиликтүү бюджеттен. Бул башынан эле ошондой болуп бекитилген. Ошон үчүн жанагы алар тамак аштын, азык түлүктүн баасын карап, баягы жергиликтүү бюджет колунан келгенче аяка жардам берип атат. Бирок ал жакта деле Айбек Тураталиевич туура айтып атасыз. Жана баалар өскөн сайын көйгөйлөр болуп атат бизде ал жакта дагы. Рахмат. Андан кийинки суроо. Негизи азыр талаш жаратып калды 18 000 депчи. Ремонтко канча акча каражат бөлүнөт мектептердин бир жылдык ремонтуна? Текшүү ремонтторго.
Утурумдук жанагы текущий ремонтко, 100 миллион сом бөлүнөт. Ар бир мектепке Жок, ой, ар бир мектепке бөлүнсө аябай сон болот эле да. ошону тактап берсеңиз, кандай тартипте бөлүнөт, окуучунун санына карап бөлүнөбү? Кандай? Ооба, окуучунун санына карата бөлүнөт, бирок муну финансы министрлигине деле баарына эле эч кандай купуя сыр эмес. Бул 100 миллион биздин 24,5 гана пайыз муктаждыгыбызды жаап атат. Анткени жанагы авариялык абалдагы мектептер плюс жанагы эски мектептер, анан мектептердин имараттары эскирип кетпеш үчүн аны жылына жакшы ремонт кылып туруш керек да. Балдар көп да ар бир мектепте. Анан ошону финансы министрлиги эми баягы болгон бюджеттин мүмкүнчүлүгү боюнча 100 миллион сом бөлүп берип атат. Бирок Алмаз Бишналиевич ошо Акылбек Сөнбековичке да баарына кирип ошол сумманы чоңойтуп, мүмкүн болушунча бюджеттин мүмкүнчүлүгү болгон сайын ошону утурумдук ремонтко дагы көбөйтүп берсе жакшы болот эле да. Акырындык менен. Кечиресиз 24% гана камсыздайт деп. Анда эмне 76% ата-энелерден төлөнүп атат да турабы? Жок, эми баягы мисалы приоритеттүү быйыл эмнеси керек ошо ремонттун? Мисалы мектепти карап туруп, директор, администрация, анан педагогикалык жаамат быйыл эмнесине көбүрөөк, мисалы терезелери сырдайбызбы, же полду сырдайбызбы, же эмне кылабыз деп, ошентип баягы экономдуу үнөмдөп атабыз да, баягы колдонуп атабыз каражат. Жок, мына сиз айттыңыз да, бизге керектүү каражаттын 24%-ин гана финансы министрлиги камсыздап берет деп. Мен сизге чөткө суроо берип атам. Калган 76%-ин каяктан табасыздар? Эми ал ар кандай демөөрчүлөр, ар кандай айыл өкмөтү, жергиликтүү бийлик жардам берип атат негизинен. Эң негизги булак бул жергиликтүү бийлик. Менин айтайын дегеним Надира Сынташевна, просто биз кээде элдин кыжырын өзүбүз тийип атабыз да. Ата-энелерден эч кандай акча топтолбойт, баарыны мамлекет камсыз кылат деп, а бирок иш жүзүнө келгенде мынакей мынтип чыгып калып атат. Кайра эле ата-энелерден чогултуп атабыз. Биз кайра ошол президентибиздин айткан убадаларына биз карама каршы иштеп атасыздар. А ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүздөр андан көрө ачык эле айтып. Айбек Тураталиевич, ата-энелерден чогултпай эле жергиликтүү бийлик, мына 100 миллион сомду бюджет өзү берип атат. Калганын жергиликтүү бийлик берип атат. Ата-энелерден биздин даже кат кеткен, даже буйругубуз бар. Эч кандай бир да ата-энеден эч кандай акча чогултпагыла деп. Эгер ошол жергиликтүү бийликтер бербей калса, ремонт болбой кала берет экен да мектептер. Бийлик, демөөрчүлөр, эгер ошол демөөрчүлөр жок болуп калса? Жок, таап атабыз. Эми жылына даярдап туруп 1-сентябрда окууну баштап атпайбызбы? Таппасак баштабай калат элек да, баштап атпайбызбы жылына? Эми мындай да, Надира Сынташевна, кантип таап, кантип билимди баштаганыңар кече жакында Чаткал окуясы тастыктады. Тура? Чаткалдагы мектептин патологу түшкөнү сиздердин мына сурооңузга жооп болду. Ошол эптеп, ушул мектеп сиздердин жалган маалымат берип, ушул мектеп окуу жылына даяр, окуса болот, эч кандай коопсуздугу жок деген маалымат менен биздин бактыбызга жакшы балдарыбыз страдать этпеди. Эмне ошентип качанга чейин биз ушинтип жүрө беребиз, эптеп ачып атабыз, эптеп кылып атабыз деп. Ошол эптеп ачкан мектептерге менен чогуу барсаңыз көрөсүз кандай экенин. Айбек Тураталиевич, биз эч качан антип алдабайбыз. Биз мына өкмөттө жыйын болгондо ар бир райондон кооптуу мектептерди дагы бир жолу сүрөтү менен көрсөтүп айтабыз. Мына быйыл окуу жылы башталып атканда, мынол ар бир райондо айылда мынол кооптуу мектеп, могул кооптуу мектеп деп Гостройго, Минфинге, өкмөткө дайыма маалымат беребиз. Сиз билесизби, кайсы мектептер кооптуу экенин? 245 мектебибиз кооптуу. Андан тышкары канча мектеп бар кооптуу? Кайсы мектептер, Сузак районунда кайсы мектептер кооптуу болуп эсептелинет? Эми азыр мен бүт тизме менен сизге азыр айтып отурган мага оор. Сузак районунда дагы кооптуу мектептерибиз бар. Ар бир райондо кооптуу мектептерибиз бар. Мындай да, Надира Сынташевна, антип мына айтып туруш оор деп турсаңыз, ошондуктан билбейсиздер кандай бар экенин. Эгер мен сиздин ордуңузда болсом, кооптуу мектептер күндө түшүмө кирип чыкмак. Жатка билмекмин мен, ошол жердеги менин окуучуларым кандай болот экен? Ушул мектеп кооптуу болчу. Бүгүн сабак тынч өттү экен. Балдар тынч үйүнө кайттı экен деп. Анан, конечно, ушинтип билбейбиз биз, бизге оор деп турсаңыздар, каяктан билесиздер кандай мектептер бар экен? Так, кийинки суроом. Надира Сынташевна.
мына бүгүнкү күндө көптөгөн мектеп окуучуларынын формалары боюнча сөз болуп атат да. Кээ бирки окуу мектептерде ушул форманын артынан мындай кийинип келишиң керек же деген баягы окуучу менен мугалим менен ата эненин ортосунда келишпештиктер көп байкалып атат. Биздин ушул министрликте бирдиктүү форма боюнча бир токтомдор же указдар барбы? Ооба. Бизде 2016 жылы бүт коом менен кеңешип, анан конкурс аркылуу ошол ар кандай уюмдар кирип, анан башталгыч класстын окуучуларына бир нече вариантты талкуулашып, анан жогорку класстын окуучуларына бир нече вариантты талкуулашып, керек болсо мугалимдерге да сунушташкан да, ар кандай ушундай, эгерде мугалимдер өздөрү каалап алса. Анан эми буга чейин ошону ата энелер коомчулугу менен мектеп администрациясы бекитип, баягы өзүнүн жалпы чогулушунда. Анан алар ушундай форма болсун деп бекитип койгондон кийин ошол сунушталган токтомдогу формаларды тандап жүрүшкөн. Ана болгону пандемияда кыйналып, эл баягы жумуштар убактылуу болсо да жабылып анткенде биз уже пандемия учурунда эле буйрук чыгарганбыз, форманы аябай мындай талап кылбагыла деп. Анан эми азыр кайра жандангандан кийин, пандемия бүткөндөн кийин ошол форманы кайра эле сунуштап, мына окуу жылында, келерки окуу жылында сунуштайбыз. Ошол формаларды сактагыла деп. Жок, ошондо сиздер баягы бирдиктүү мектеп формасына өткөнгө каршылыгыңыздар жок да? Жок, биз бирдиктүү мындай кылганбыз да, эгерде мисалы кээ бир үй бүлөлөр кыйналып, ошол жанагы сунушталган, токтомдогу сунушталган формаларды тигүү абдан оор болсо, кымбатыраак болсо, биздики классикалык форма бар да, өйдө үстү жагында мисалы ак кофта, ак көйнөк, астына кара шым, кара юбка деп. Мындай классикалык, бул мындай универсалдуу форма да, баарына. Рахмат. Рахмат. Кезекте сөз Аида Исатбековна сизге. Анда Камиля Абдразаковна сизге сөз. Надира Санташевна, азыр чынында бул мектеп билим берүү проблемасы албетте бул баягы бул тирүүчүлүктө бүтпөгөн маселелери менен да дайыма жогорку окуу жай, бала бакча бул дайыма проблема коштоп жүрөт. Ал эми анан ошонун ичинде дагы эң зарыл чечүүчү көйгөйлөр көп да, баягы именно финансы деп финансыга акцент кое бересиңер, дайыма эч качан билим берүүгө жетишкен эмес. Эч качан дайыма мына жетти, бизге татыктуу финансы бөлүндү деген эмес. Дайыма билим берүү министрлиги жок деп эле келатабыз да. Анын ичинде дагы мына республикалык бюджеттин 20%-дан ашууну эң көп каржыны талап кылган министрлик бул билим берүү министрлиги. Андан кийин саламаттык сактоо, андан башка министрликтер да. Мына бүгүнкү күнү маяна көтөрүлүп, айлык акылар көтөрүлүп, бир чети мына жакшы бул. Анан сиз жана Айбек Тураталиевич айткандай, жанагы униформа, мектеп формалары боюнча биз мына башыбыздан өттү да, дап даяр, жанагы сиз айткандай өйдө жагы ак, ылдый жагы кара окшош кийимдер тигилип, ошол цехтан 750 сомдон алып туруп, алып чыгып 2,5 миң сомдон саткан ажиотаж болду да. Анан еще министрлик могу жерден гана аласың деп бир жерди көргөзүп, бир жерде дагы бир баягы бир мындай бир тааныш билиш бир неме ойноду. Мына шаарда ошол сентябрь айында ажиотаж болгон. 750 сомдук тигемеси, баасы. Ал өзүнүн бүт баягы чыгар баарысын коюп туруп, коюп берген баадан алып туруп эле перекупщиктер 2,5 миң сомго чейин сатты да. Ушуга жол бербеш керек. Анын үчүн министрлик абдан көзөмөлгө алышыңар керек да. Азыр бүгүнкү күнү мондой мезгилде кризис убагында элдин мындай жон терисинен сыйрып бизнес кыла тургандарга жол бербеш керек. Ушуга чейин караш керек министрлик. 2,5 миң сомдон сатты. Мындай сапаты жакшы деле эмес да. Бул мындай орто сапаттагы эле мындай кийимдерди 2,5 миң сомдон алып берди. Ошол дагы жөн эле жетпей калып, ызы-чуу менен ажиотаж болгон. Ошого мына эми сентябрдан киргизебиз деп атсаңар, азыртан даярданыш керек бул.
азыр эртең анан сентябрда баарыбыз ызы чуу болуп жатып калбашыбыз керек да. Мындай свободный доступ болуш керек ата энелердин бардык региондордо. И эме ошо мындай бизде азыр эме албетте ШВЯ бул өнүккөн тармак, бул маселе болбойт бизде. Ошону эркин коюшуңар керек. Мындай бардыгына бирдей шарт түзүп беришиңер керек да. Тааныш билиш болуп ушул жерден гана аласың деп. Кээ бир цехтер миллион акча пайда көрдү ушуданчы. Бул жерде элдин чөнтөгүнө 3 эсе кымбат түшүп атат. Бул форма боюнча силерге даярдыкты айтайын. Анан эми бүгүнкү күнү билим берүү тармагында башкаруу системасында албетте мектеп жабылгандан кийин реформалык мындай саясатты баштайбыз деди. Кечээ министр өзү да айтты. Мына көрүп турасыздар, 1-июлдан баштап бизде өзгөрүүлөр башталат деп атат. Күтөбүз аны албетте. Экинчиден, кээ бир мектептериңер шаардын мектептерин алып көрөлү. Де юре күйөөсү бир мектепте директор, а де факто аялдары башка, аялы башкарып аткан мектептер бар. Ушуларга качан чек? Мен эми ал мектептин номерин айтпай эле коеюн. Ошондой мектептерге дагы бүгүн эми министрге керек болсо салам бербеген мектептин директорлору бар. Ошончого жетип калды. 15 жылдап, 20 жылдап мектепте директор да. Аны жөн эле мамлекеттик мектеп, менчик мектепке айланып калган. Мындай алгандачы. Ушундайларга дагы мындай бир кадамдарды жасашыңар керек. Бир мындай баягы эркиңер жетиш керек да. Ошого дагынчы. Кегиле бир өзгөрүүлөрдү мектептен, бала бакчадан баштайлы муну. Ошон үчүн ал мектептерди мен атын айтпай эле коеюн, билесиз. Баарын билесиңер. Керек болсо министрге баш ийбеген мектептер бар. Ошон үчүн быйыл өтө көп силерден мындай эрктүүлүктү талап кыла турган жыл болуп атат, чынындачы. Эми албетте жумушуңар оор, татаал, түшүнөм. Айрыкча мектеп сиздин тармагыңыздан оор. Жана депутаттар туура айтып атат. Айрым баягы авариялык абалдагы сиз мисалы Ак суу деген Лейлекте айыл өкмөт бар. Эң четки Тажикстан менен чектеш Жаркыштак деген айыл бар. Ошол жердеги мектепти барып көрсөңүз, араң турат. Кээде ойлосоң коркуп кетесиң киши. Быйыл араң киргиздим мен эми капиталдык салымдар беренесине. Бул 50-жылдардагы мектептер. Анан эртеңки күнү жанагы чаткалдагыдай болуп кетпесин, Кудай сактасын. Ошолорду дагы карагыла. Бул эми курулушу башка тармакта берилгени менен тиги саясаты, жоопкерчилиги силерге да түшүп атпайбы? Ошон үчүн силер дагы катуураак коңгуроону кагып, эмгинге тиги курулуш тиги тиякта дирекциясына дегендейчи. Ошондой абалы оор мектептерди мындай көзөмөлүңөрдү күчөткүлө. Дагы өлүм болбой, Кудай сактасын, бир чоң кырсык болбой калды баягы чаткалдагы окуяда. Эми билбейм, аны жаап жашырып эле койдуңар, коомчулукка өтө алып чыга бербедиңер. Жанагы түшкөн кирпичтерди көрүп айттым, буда мындан киши соо калбайт го деп аттык. Эми кандай болду? Бул жөнүндө маалымат чыкпай калды да кийин. Же сылап сыйпап ата энелерди базып койдуңарбы? Кандай болду? Бизде так маалымат жок да ошол боюнча. Чаткал боюнча кандай балдар канча бала кырсыктады өзү? Камиля Абдыразаковна, аяка Алмаз Бешналевич министр өзү барып келди. Мугалим тиги ооруканага кирип, анын абалын карап, мектепке барып, окуучулардын баарын карап, анан мен бир эле кыскача эле маалымат айтып коеюнчу. Бул билим берүү министрлиги болгондон кийин биз кооптуу мектептер бар экен деп эле отура берген жокпуз. Биз ошо Минфинге, Гостройго, өкмөткө кайрылып туруп комиссия түзүлүп, 2 түштүк түндүк болуп туруп комиссия канча ай ар бир айылга барып, ошону МЧСтин, Гостройдун адистери кирди. Анткени билим берүүнү эле киргизип койсоң туура эмес болуп калмак. Анан алар ошо ар бир мектепти обследование кылып туруп, анан биз 245 мектептин тизмесин 3кө бөлүп бердик өкмөткө. Эң биринчи кезекте тез бюджеттин мүмкүнчүлүгүн карап туруп тез куруп бериңиздер, андан кийин дароо экинчи кезекте, анан дароо үчүнчү кезекте деп. Анан ошон үчүн биздики мындай эч бир да күн мисалы Гостройго же Минфинге кат жөнөтүп, анан өкмөткө телефон чалып суранып, мисалы Баткен районундагы Кыштутду билесиз да. Кыштутка өзүм барып келгем, аны да титулкага улам киргизип. Улам эми ар бир областта сиз өзүңүз туура айтып атасыз. Бая бир 5 эле мектеп болсо го бүтүп коет элек. Ушу көп болуп атат, анан бюджеттин мүмкүнчүлүгүн карап, бирок баары иштеп атабыз да. Анан Камиля Абдыразаковна, мектеп формасы боюнча бизге бюджетке бир да сом бөлүнбөйт да. Муну ата энелер өздөрү сатып алат. Бирок сиз туура айтып атасыз, биз жок дегенде баягы район шаарларга айталы,
ушундай мындай перекупщик кылбай ата энелерге кичине бир жакшыраак бир мүмкүнчүлүк бергиле. Эме мындай жакшы эле баа менен сатып алса да, баягы кыйналып турганда эл. Ооба, аны кылабыз, ооба. Рахмат. Айбектор Аталиевич. Толуктоо иретинде тура эле азыркы мына форма боюнча бир гана билим берүү министри эмес, ошол тармакты караган структуралардан жардам бериш керек да. Анткени мындай баанын өсүп кетишине көзөмөл салыш керек чындыгында. Бирок бул баягы мектеп формасы дегенден кийин эле кайрадан сөз сиздерге келе берет экен да. Бирок бир эле сиздерде эмес, жоопкерчилик ар бир ошол тармакты тейлеген кесип ээлеринде болуш керек. Жана ошондой эле мына биз азыр ремонт боюнча айтып, чындыгында жана мектептердин кооптуу абалдарынан сиздерге мындай күчүңүздөр жетпей калган мезгилдер да болот экен. Бирок кечекинде окуялар болсо билим берүү министрлиги жооп берип калат экен да. Ал жактары да бар. Мен мунун азыр айтканым сизге каттуу. Анткени ошол караган капиталдык курулуш тармагы, ошол эле мына Минфин ушундай маселелерге көбүрөөк көңүл бурса. Себеби кээ бирки акчалар ачыгын айтыш керек, максатсыз жүргүзүлүп кетип атат. Кээ бирки мына жакшы эле турган мектептерге мындай капиталдык ремонтторго деп акчалар бөлүнгөн фактылар бар да. Ошол эле мезгилде мындай көңүл бурулбай, бир нече жылдан бери кайра каттар жазылып, бирок ремонт болбой, ошол эле мезгилде окуу улантылып келип жаткан мектептер да бар. Мен ошол боюнча айтайын дегем. Ошондуктан урматтуу Жибек Курманбековна, мына сиздер дагы мындай бөлгөндө анализдеп карасаңыздар. Мен кээ бирки жерлерде мындай байкап калдым, кайсыл региондун мындай укуругу күчтүү болсо, ошол жака көбүрөөк кетип калат экен. Биз андай кылбашыбыз керек. Биздин өлкөбүздүн ар бир жараны мамлекетте бирдей укукка ээ болуш керек. Ар бир аймактагы окуучуларыбыз ошол биздин мамлекет тарабынан бериле турган кепилдиктерге мындай ээ болуш керек. Ошондон көзөмөлгө алып, мындан кийинки кадамдарыбыз баарыбыздыкы бир болуп, ушул жалпы биздин жаштарыбыздын келечеги үчүн кам көрсөк. Рахмат. Рахмат. Айбектор Аталиевич, мен айта барайын, бул маселе боюнча мен компетенцияма кирбейт, мен министрге айтып барам. Кезекте сөз Сырысбек Исламович сизге. Рахмат, Венера Калыбековна. Эми билим берүү тармагы бул мектеп куруу, бала бакча куруу кирбейт да сиздердин тармагыңыздарга. Сиздер ошол эле учурда сунуш беришиңиздер керек. Гострого, Минфинге, авариялык абалдагы мектептерди эртерээк бүтүрүү бергиле депчи. Анан бай ремонтторго да кээ бир мектептерге акча бөлүнбөй жатат да, ошол эле учурдан ата энелерден мектепти ремонт кылууга акча чогултуп атат да. Бул эми болуп келип атат. Айла жок эмне кылабыз? Эми мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок болсо эми сөзсүз түрдө ата энелер дагы кичине жардам бериш керек деп ойлойм да. Анан мугалимдер күнөө болуп калат да, ремонтко акча чогулса дагы. Анан урматтуу Надира Сынташевна, бизге да кайрылуулар түшүп атат да. Биздин эми кадырлуу пенсионерлер бар. Биз эми аларды сыйлайбыз, сыймыктанабыз. Кээ бир мектептерде 40 жылдан бери иштеп аткан мугалимдер бар экен да. Ошолорду пенсияга кетирип, жаштарды жумушка алсаңыздар кандай болот? Эми ар бир мектепте билим берүүнүн сапатына директор жооп берет да. Анан ошол директор бул жумуш берүүчү. Анан ошол жумуш берүүчү ар бир мугалимдин компетенттүүлүгүн карайт да. Эгерде мисалы компетенттүү эмес, өзүнүн баягы функционалдык милдеттерин жакшы аткара албай жатса, эч кандай эме жок, жумуш берүүчү эле чечип коет да муну. Эгерде бирок абдан күчтүү мугалим болсо, мыйзамдык жактан деле эме жок да, андай мисалы пенсияга чыккандан кийин иштебеш керек деген жок да, андай норма. Ошон үчүн жумуш берүүчүгө көз каранды болуп атат да. Же балким башка бир жагы барбы дагы сиз айта турган? Жок, эми жаштар көбү жогорку окуу жайларды бүтүп, жумуш жок жүрүшөт да. Азыр эми биздин пенсионерлерибиз 75-ке чыккан пенсионерлер бар экен, мугалимдерчи. Алар распределение болот, мына бюджетти бүткөндөрдү биз жылына
ар бир мектеп заявка берет, билдирме. Биз ошо жаш бүтүрүүчүлөрдү жылына ошо кайсы жерде вакансия мектеп директорлору сураса, ошол жака жөнөтөбүз да. Ал эми ошол контракттык жана контракт бүткөндөрдү эми алар ооба эркин жумушка орношуш керек да. Ага биз эме кыла албайбыз. Ошондо деле бирок сунуштай беребиз. Мисалы кайсы жерде вакансия болсо, ошол жака барсаңыз деп эле. Телефон чалып туруп мектеп менен сунуштай беребиз. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат. Аида Сатбековна, сизге сөз. Рахмат. Тактоо иретинде эле Жибек Курманбековна сизге суроо. Ошо 7 сомдон 20 сомго көтөргөндө жалпы канча акча талап кылат экен? Эсептеп көрдүңүздөрбү? Сатбековна, биз азыр эсептелебиз, анткени 1-сентябрда уже контингент өзгөрөт, ошого жараша толук эле эсептелди деп атканбыз. Бул жерде жана Сүймбек Абдуллаевич да айтып кетпедиби, баягы бийик тоолуу райондордукун ошонун баарын эске алып эсептеп карашыбыз керек да. Азыр эсептей элекпиз, азыр мен образование менен иш алып баргантабыз. Түшүнүктүү, рахмат. Надира Санташевна, сизге суроом, мынакей өткөн бунун сурабы койгондагы туура эмес болуп калат деп ойлойм. Анткени деген өткөн жумада мынакей соц тармактарда видео таркабадыбы, аябай резонанстуу болупчу. Сузакта бүтүрүүчү жана чындык ачуу чындыкты айтып, кайра эртеси күнү ал жигитти буну пранк деп айтып, опровержение бердетти да. Сиздин оюңуз, жеке оюңуз бул боюнча кандай деп ойлойсуз? Ошо Сузак районунда Благовещенко деген айылда Гайдар атындагы мектеп бар. Анан биз дагы ошол окуучубуз ошондой билдирүү тараткандан кийин ошол мектеп жөнүндө көбүрөөк маалыматты алып, эмне болгон кырдаал болду экен деп аябай алектендик. Мен өзүм ошо Гайдар мектебине барып, министрликте иштегенге чейин мугалимдерге квалификацияны жогорулатуу курстарын өткөргөм. Ошон үчүн ал мектепти аябай жакшы билем. Анан ар кандай абалдагы деңгээлдеги мугалимдер иштейт. Ооба тажрыйбасыз жаштар дагы бар, тажрыйбалуу дагы бар. Анан эми ошол мектептин бүтүрүүчүсү эмес болсо дагы, бирок ошол мектепте көп жыл окуптур ал бала. Анан келип өзүнүн оюн айтканына биз эч кандай деле мындай каршы капа болгон жокпуз. Анан болгону ошол агай эжелери менен бир буга чейин бир маектендиң беле, кандайдыр бир көйгөйлөрдү көрсөң буга чейин бир аракет кылдың беле деп эле сүйлөшөйүн дегенбиз. Ошо пранк деген биз да түшүнбөй калдык. Эмнеге андай болду экен? Биз анткени ал районго чалып эле эмне болду, ошол мектеп менен иштегиле. Эгерде директору анча мындай баягы өзүнүн милдеттерин туура аткарбаса, келгиле күчтөнтөлү, карап көрөлү, кандай бизден жардам керек, балким жанагы квалификацияны жогорулатуу, жакшы бир күчтүү кадрларга тарталыбы, чын эле ушул көйгөйлөрдү талкуулап карагыла. Бала айткан бул эч кандай бир мындай жаман бир терс кабыл албаш керек. Ага туура мындай анализ кылыш керек. Чын эле кайсы көйгөйлөр бар болсо ошонун үстүнөн иштеш керек. Көйгөй жок болсо анда көрөлү. Ошол видео чыккандан кийин ошол мектепке барып, мектептин директору менен сүйлөшүп, ошол эле айткандай мугалимдер менен сүйлөшүп, мындай бир иш жүргүзүлүп атабы? Чындап эле ошол мугалимдер окуучулардын көзүнчө тамеки тартып дегендей, же болбосо спирт ичимдик эле болуп сабак берүү деген. Ошол жөнүндө текшерип атасыздарбы, карап атасыздарбы? Ооба, ошону пландаштырдык. Барып жамаат менен азыр планда бар ал, Ооба. Себеби мен буну сурап аткан себеби дегенде, биз азыр айтып атпайбызбы? Ал бала аякта окубаптыр деп, же болбосо ал жигит айтып Жок, ал окуган, анан аягында кандайдыр бир себептер менен мен барып өзүм тактамайча азыр айтпай эле коеюн, туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Окуптур, анан аягында жанагы башка үчүнчү чейректен которулуптур да бала. Надира Санташевна, ошон үчүн барып келгенден кийин анан айталы да эмне болду экен. Бул жигиттер деген чындап айтканда аябай катуу коркутуп коюшуптур да. Телефон чалсак, телефондон да айтты, мен байланышпай эле койчу, мага аябай катуу давление көрсөтүп атат депчи. Бул мугалимдин, директордун атынан эмес, ошо жергиликтүү бийликтин
да эмеси бар экен да. Ошол себептерден сиздерден сураныч, чындап айтканда өзүңүз айтып атасыз, туура бул кандай ачуучундук болсо дагы, пранк болсо дагы, анда дагы жана орусча айтып коет эмеспи, доля правды есть дегендей. Биз аны деген ал баланы коркутпай, үркүтпөй, наоборот ал балага поддержка берип, ошол мугалимдердин үстүнө, ошо директорлордун үстүнө бир карап иш жүргүзүүнү алып барсак жакшы болот эле да. Анан мен да ошо айтып атасыз, азыр ишенем. План жүргүзүп атасыз, барып келгенден кийин да ошонун чечимин бизге бир айтып койсоңуз. Ооба, сөзсүз. Рахмат, Айда Сатбековна. Менде да бир суроолор бар. Надира Сынташевна, жана тамактануу боюнча, окуучулардын тамактануусу боюнча жергиликтүү бийлик жардам береби? Канча сомдон ошолор кошуп бериш керек? Бул мисалы Бишкек жакында эле кабыл алды чечим. Ал 22 сомго чейин көтөрдү ар бир балага. Ош шаары карап атат, эми азыр өзүнүн бюджетин карап атат. Ал эми калган райондор ошол айыл өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Алар негизинен жанагы продукция менен да аракет кылышат, фермерлер да жардам беришет. Мурда ата-энелер аябай активдүү жардам берчү, эми азыр албетте түшүнүктүү, пандемиядан кийин баягы оорураак болуп калды ата-энелерге кандайдыр бир жардам берүү. Надира Сынташевна, бир сумманы киргизсеңер болбойбу? Ош шаарында бир сумма, Бишкекте бир сумма болбой, ошо бир сумманы киргизиш керек да өзү негизичи. Ошондо тартип болот. А то так андай ти сумма Ош шаарында бир сумма кандай бир продукталар менен жардам берген, бул андай болбой калат өзү негизичи. Бир сумманы киргизиш керек өзү негизи. Ошого талап кылыш керек. Венера Калыбековна, бул эми жергиликтүү бийликтен болуп атпайбы кошумча? Анан биз аны эми алардын мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Алар мүмкүнчүлүккө жараша биз канчалык көбүрөөк эле балдарга берет элек деп атат да. Анан мисалы Бишкек жакында эле ошо 22 сомго токтоду, мисалы. Түшүнүп атам, шаардагы жергиликтүү бийликтер бир сумма киргизсин, Ош шаар болобу, Бишкек шаар болобу, областтагы райондогулар, алар уже өздөрүнчө өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап чыгыш керек да. Бирок ошо бир сумманы киргизсе жакшы болот эле дегеним да. Башаламан кылбайчы. Андан кийин өзү негизи билим берүү система боюнча бизде абдан маселелер көп, абдан көйгөйлүү маселелер көп. Ошол эле форма боюнча Камиль Абдразаковна айтып кеткендей, Айбек Тураталиевич айтып кеткендей, ошо формаларды силер ошо цехтерге талап кыла аласыңар, ошо кайсы материал менен тигип беришет. Ошо жанагы тигип берген материалдар дагы натуральный болуш керек. Себеби деген бул балдарыбыз киет, почти бир күн киет да ушул форманычы. Ошого талап кылышыңыз керектир дейм да. Венера Калыбековна, токтомдо бүт баары жакшы жазылган да. Мисалы психологдор дагы аяка эме берген өзүнүн экспертизасын. Мисалы эмне үчүн жанагы күңүрт, боз түс болбойт да. Мисалы психологдор айтып атат, бул жанагы депрессияга алып келет деп. Ошо түсүнөн материалга чейин изилденген да. Материал деген жанагы дем алуучу, бала кыйналмагандай. Ошон үчүн жанагы тигүүчү цехтерге мындай так эле турат да, эме жанагы кандай материалдан кандай форма тигиш керек да. Туура, жана директорлордун өзүнүн кызыкчылары бар дегеним, жанагы бир цехке айтып, талап кылып ошол жерден эле, ошол цехтен эле ошол форманы аласың дегендей болбосун дейм да. Ошол именно ошо балдардын формасы дагы натуральный материал менен тигилген болуш керек. Баасы дагы ченемдүү болуш керек да. Ошо биздин ата-энелерге мындай зордуктабай алардычы, алардын финанс жагын азыр баарыбыз эле билебиз, баягы эле биздин эле жарандарыбыз ошо финансы жагынан кыйналышат, өзүңүздөр билгендей. Анда урматтуу депутаттар, бул маселе комитеттин 6-июндагы жыйынында каралып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Абазбек Улуу Расул бул маселе боюнча баяндама жасаган. Комитет бул маселе боюнча тиешелүү чечим кабыл алган. Ушул маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде да каралып, комитет өзүнүн чечимин биздин комитетке жөнөткөн. Урматтуу депутаттар, ушул чечимдин долбоорун добушка коем, бирок сунуштар эске алуу менен
Надира Сынташевна, көп биздин депутаттар көрдүңүздөр көп сунуш беришкен. Ошо сунуштар эске алуу менен урматтуу депутаттар ушул чечимдин долбоорун добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Чоң рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кошумча күн тартиби биздин депутаттарыбыз менен демилгеленген токтом долбоору тууралуу ушул кошумча күн тартиби боюнча мен добушка коем, урматтуу депутаттар. Ким макул? Баары макул, рахмат. Урматтуу депутаттар, Жогорку кеңештин депутаттары Умурзаков, Турсунбаев, Акаев, Жамгырчиев, Примов, Султанбекова, Токтошев, Бакасов, Самый Кожой, Сералилов, Кадырбеков, Кенжебаев тарабынан даярдалган Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарына жашаган кызматкерлерге социалдык төлөмдөр боюнча инвентаризациялоону жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин токтом долбоору киргизилип жатат. Сөз негизи демилгечиге Өмурзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке берилет. Рахмат, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Биздин депутат болуп келгенибизге мына жарым жыл болуп калды. Шайлоо учурунда эл менен жолугушканда элдерибиз, шайлоочуларыбыз бир канча көйгөйлөрдү бизге айткан. Ал көйгөйлөрдү биз бийликке жеткирип, чечебизде биз бир канча убадаларды бергенбиз. Ошо көйгөйлөрдүн бири мына сиз жогоруда белгилеп кеткен бийик тоолуу, автоунаа транспортун жетүүгө кыйын жайгашкан айылдар, алардын социалдык кароолору бүгүнкү чейин толук каралган эмес, социалдык төлөмдөрү да каралган эмес. Ошондой аймактарда бүгүнкү күндө мамлекетибизде жашаган калктар башка жака көчүп кетип атышат. Ал эми жаш кадрлар жогоруда белгилеп кеттик, мугалимдер же медицина кызматкерлери ал жерде иштегенге кызыкпай атышат да. Ошол учурда пенсия алгандардын пенсиялары да көтөрүлүп атат. Жана ата энелери балдарын багууда да кыйналып жатышат бийик тоолуу аймактарда. Ошо бир канча биз элдер менен жолугушканда айтышкан бир 2-3 чакырым айылда ал кирген бийик тоолуу аймакка, биздин айыл кирбей калган деген да. Негизги ал маселе ушунун баардыгын биз азыр өкмөткө жөнөтсөк, иликтеп, аныктап, тактап, анан ушуларды биз 1-сентябрга чейин деп сунуштадык эле. Азыр эми сиздердин добуш берсеңиздер, колдосоңуздар, 30-сентябрга чейин берсек, толугуча өкмөт ушуну карап чыкса, карап анан жогорку кеңешке келип биз ушу отчетун берсе. Мына азыр эми бир канча болуп атат да. Азыркы күндө 732 айыл десек, 2016 жылы февралда болсо 789 айыл деген. Ошол эле 26 март 2010 жылы 773 деген айыл деп ар убакта ар кандай берип атат да. Ошол мезгилде биз эл менен жолукканда айтат, мына айылда деп булар алышат компенсация деп, социалдык төлөмдөрүн биз албайбыз деген көп ушул учурлар болуп атат. Бул ошол эле биздин жашаган жашоочулардын моралдык жана мыйзамдык укуктарын тебелеген болуп атат да. Эми жана мамлекет үчүн кызмат кылып атышпайбы, медицина кызматкерлери, мугалимдер жана башка кызматтар. Мамлекет дагы алардын укугун, алардын айлык акысын жакшы караш керек да. Негизи токтом долбоор ушундай. Мен ойлойм, бул токтом долбоорун сиздер колдойсуздар дейм, палата да колдойт. Себеби биз адамдардын укугун биз жакшы карашыбыз керек. Рахмат сиздерге. Рахмат, Сүйүн Абдылдаевич. Соцфондун өкүлү Гүлнура Мураталиевна, сиз кандай жооп бересиз? Саламатсызбы, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Бул маселе боюнча баягы социалдык фонд биз пенсия жаатында бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана алыскы жана барууга кыйын аймактарда жашаган калктуу конуштардын азыркы социалдык экономикалык абалы тууралуу кыскача маалымат берип кетейин. Биз тараптан кандай жеңилдиктер бар? Бийик тоо шартында жашаган жана иштеген адамдарга Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилүүчү бийик тоо шартында жайгашкан калктуу конуштардын тизмесине ылайык
55 жашка толгон эркектерге жана 50 жашка толгон айымдарга эгерде алар бийик тоо шартында кеминде 20 календардык жыл иштесе жана жалпы камсыздандыруу иш стажы тийиштүү түрдө 25 жана 20 жыл болсо, 3 жана андан ашык бала төрөгөн жана аларды 8 жашка чейин тарбиялап чоңойткон аялдарга алар 45 жашка толгонго жана алардын 20 жыл камсыздандыруу иш стажы болгондо бийик тоо шартында кеминде 15 календардык жыл иштесе. Мындан тышкары алыскы жана барууга кыйын аймактарда жашаган жана иштеген адамдарга булардын тизмеси дагы өкмөт тарабынан бекитилип берилет. Курагы боюнча пенсия 50 жашка толгон эркектерге жана 55 жашка толгон айымдарга белгиленет, эгерде алар тиешелүү түрдө 25 жана 20 жыл календардык жыл иштесе ушундай шарттарда. Ушул пункттарда көрсөтүлгөн адамдардын пенсияга мөөнөтүнөн мурда жалпыга белгиленген пенсия курагына жеткенге чейин чыгуусуна байланышкан чыгымдарды баардыгы республикалык бюджеттин тарабынан каржыланат. Бүгүнкү күндө айта кетчү болсом, бийик тоолуу шартта жашагандардын саны 22 598 адам, ал эми алыскы жана алыскы барууга оор шарттарда жашаган адамдардын саны 7490 адам. Бул кыскача маалымат. Рахмат, Гүлнур Мурталиевна. Анда кимде кандай суроолор бар? Айбек Туралиевич, сизге сөз. Рахмат. Гүлнур Муратовна, сиз айттыңыз, азыр 29 мың эле биздин жарандарыбыз ушундай зоналарда жашайт депчи. Бул жерде өкмөттүн 2007 жылкы 13 февралдагы токтомуна ылайык өтө көп айыл өкмөттөр, айыл жергелери кирип калыптыр да. Ал ошол эле тизме менен келейтабы же азыр өзгөрүүлөр болду? 2007-тен бери бирдей элеби? Ошол алыскы тоолуу райондор, жашоо шарты татаал аймактар деген же дагы өзгөрүүлөр болду 2007-тен бери? Айбек Тураталиевич, биз жакта пенсионерлерди гана айттым да. Негизи бул жерде социалдык өнүктүрүү жана коргоо министрлиги бул комиссиянын башында турат. Ушуну баягы шартты, ошого жараша булар пособиелерди төлөп берет, анан жанагы Брестка эмгек акыга коэффициенттерди ошого жараша коюлат да. Биз болсо баягы эсеп менен ошол калктын бир 10% гана пенсионер болот. Ошондуктан мен пенсионердин гана санын айта алам да. Түшүндүм, Гүлнара Муратовна, рахмат. Урматтуу эмгек министринин өкүлчүлүгү, канча биздин ошондой аймакта жашаган жарандарыбыз бар? Урматтуу Айбек Тураталиевич, жалпысынан ошо мыйзамга ылайык 789 айыл белгиленген. Анан бул жерде биз айта кетсек, бүгүнкү күнү ошол баягы бийик тоолуу райондор деп, айылдар деп белгиленген да. Ал эми баягы оор алыскы труднодоступный боюнча мыйзамдалгон менен баягы механизмдер иштелип чыга элек да. Эгерде транспорт министрлиги тарабынан ошол механизмдер иштелип чыкса, биз жумушчу топ түзүп, ушул нерселерди иштеп чыкканга даярбыз. Эгерде транспорт министрлиги тарабынан жакшы көмөк көрсөтүлүп, ошол механизмдер иштелип чыкса. Сиздердин азыр мына Сүйүнбек Абдуллаевич айткан көтөргөн маселеге сиздердин позицияныздар кандай? Эгерде ошол министрлер транспорт министрлигинен механизмдер иштелип чыгып, жумушчу топко жакшы көмөк көрсөтсө, биз чогуу иштеп даярбыз, колдойбуз. Сүйүн Абдуллаевич, сизге тактоо иретинде бир суроо. Бул жерде азыр кебирки жанагы кирбей калган айылдар жөнүндө да жазылып кетиптир. Ошол эле мезгилде биздин кебирки райондордо да чындыгында өтө татаал шартта жашаган айылдар кирбей калыптыр да. Аларды дагы киргизгенге мүмкүнчүлүк болобу? Жана жогоруда мен белгилеп айтпадым, биз азыр тапшырма берип атпайбызбы буларгачы? Булар жумуш топ түзүш баарын такташып, мына 2016 жылы 789 деп атат. 2010 жылы 773 деп атат. 2007 жылы мына 732 деп атат. Ар кандай цифра бул жердечи. Эми биз азыр жогорку кеңеш буларга азыр тапшырма берели. Токтом долбоорун жөнөтөбүз. 3 айдык мөөнөт менен булар иштейт да 30 сентябрда келип бизге отчет берсин. 3 ай мына биз 3 ай берип атабыз. 3 ай булар аныктап, тактап, жана мен биз мисалга айтайын, Каракулжа районунда
мына элдер менен жолугушканда Кара Жыгач, Насирдин, Терек Суу, Шаркат жана башка айылдар айтат, мына айылдар алып атат социалдык төлөмдөр, биз албай атабыз дейт да. А булардын иши булар такташ керек да. Жана транспорттук министрлер менен такташ керек. Алар бир канча жумуш тобу түзсүн дагы, алар иштеп чыгсын да, 3 ай бизге жогорку жооп берсин. Мына бул жерде мен азыр бардык архивде көтөрдүм. 2010 жылы Данияр Үсөнов жогорку кеңешке мына отчет берип атканда, жогорку кеңеш депутаттары дагы кошумча 200дөн ашуун айылды парламенттин мыйзамын алып берүүсүн өтүндү деп атат. Бул жерде да айтып атат. Ошон үчүн булар такташ керек да. Канча кирбеген ушу жергиликтүү бийликтер менен, райондук администрация менен, айыл аймактар менен, айыл өкмөттөр менен, айылдык кеңештер менен, элдер менен жолугуш киргизип, анан кийин алып барып эсептеп чыгып, анан бизге булар ошол маалымат берип, анан булар чечиш керек. Себеби бул жана жогоруда айтпадым, адамдардын биз моралдык жактан укугун тебелешибиз керек. Ошол эле коңушу айыл алып атат, бир канча чакырым алыстык аралыкта айыл албай атат да. Ошон үчүн ушул нерсени булар ревизия кылышып, баардыгын карашып, анан кийин бизге ушул чечимдин алып келип жооп бериш керек булар. Туура, Сүймек Абдуллаевич, мен сизге кошулам. Анткени чындыгында ошондой болуп калган, кээ бирки айылдарда жашоо шарты мындай Кудайга шүгүр дей турган эле айылдар кирип калып, бирок чындыгында алыскы татаал шартта жашаган айылдардын анда кирбей калган. Мына ошол жака эмгек министрлиги көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Себеби бизде элде качан нараазычылык болот? Элде ошол теңсиздик жок болгондо нараазычылык болот. Эгер баары тең, бирдей, ачык, акыйкат болгон болсо, эл аны туура түшүнөт. Бирок ошол эле мезгилде туура эмес жактар болуп калгандан кийин элдеги нараазычылыктар пайда болуп атат. Мына мен да мисал катары айтып кетейин. Бул Сипсокто мына Базар Коргон районунун Жас Кечүү деген айыл бар, Кызыл Үңкүр деген айылдар бар. Жас Кечүүгө мына 1 жылдан эле ашты свет барганына. Буга чейин 21-кылымда жашап атты, свети жок айылдар мына ошо 2007-жылдан бери бир Сипсокто жок экен да. Бул деген ошол биздин ушул тармакка тиешелүү министрликтердин ишинин жоктугу деген. Мындан ары bir ишти жолго салайлы. Өзүңүздөр дагы биз транспорт министрине дей бербестен өзүңүздөр дагы карап, тактап айтыңыздар. Мен ошону суранып кетет элем. Рахмат. Рахмат. Кезекте сөз Гулкан Сакиновна сизге. Рахмат, Венера Калбековна. Сүймбек Абдуллаевич аябай жакшы токтом долбоорун даярдап чыгып атырсыздар. Бул маселе негизи көптөн бери эле көйгөйлүү маселе. Бул дагы мисалы үчүн ошол бийик, тоолуу, алыскы жерлерде бир жер кирип, бир жер кирбей калган. Мисалы үчүн ошол эле Талас областында мыногу Талды булак айылы бар. Сиз Гүлнара Муратовна жакшы билесиз. Жанында эле 1 километрге жетпеген Ак Коргон бар. Талды булак алаттагы ошол кандай критерийлер менен каралып, алып атат, албайт деп бул дайыма айтылып жүргөн маселе болчу. Анан эми бардыгын баягы ревизия кылып, ошолорду чын эле биз адамдардын ошол жерге кандай деп кыйынчылык болсо, ал жерде деле ошондой кыйынчылыктар бар. Булар албайт, биз эмне үчүн булар алат, биз эмне үчүн албай калабыз деген маселелер болуп, элдин нааразычылыгын жаратып келатканда бул. Ошон үчүн 3 айлык мөөнөт менен дедиңиз, Сүймбек Абдуллаевич? Азыр биз 30 сентябрга жылдырып сунуштап атабыз сиздерге комитетке. Эгерде колдосоңуздар 3 ай убакыт берсек буларга. Азыр бул токтомду толук кандуу жакшы шашылбай иштешет да, калып калбайт 1-2 айылдарчы. Колдойбуз бул токтомду. Анан кийин ошону мындай тыкаттык менен аябай карап чыгып, элдердин нааразычылыгын күчөтпөй, бардык критерийлерди карап, эмне үчүн бул көп жерлерде ушундай болгондо, бир 5 километр эмес, бир 600-700 метрге чейинкилерде кирбей калган жерлер бар. Ошолордун баарын так ревизия кылып туруп, сентябрга чейин анда тактап алып келсеңиздер. Анан кийин дагы Гүлнур Муратовна, мен сизге кат боюнча дагы жолдойм. Жанагы биздин жарандарыбыз азыр, например, мен өмүр бою иштеп, өзүм пенсияма токтолуп атат да. Анан ошол мен мисалы үчүн биздин жараныбыз, ал биздин Кыргызстандын жарандыгынан чыгып, башка жарандыкты алып кетти. Ошондой бизде
жарандарыбыз канча, көппү? Ошол менен кайрылып атышат да азырчы. Мындай көп деп айта албайм, бирок баягы бар да ушундай жарандар, мисалы Россияга кетип чыгып кеткен. Анан бизде баягы келишимибиз бар Россия менен. Биз алар учетко турганга чейин 3 айын төлөп беребиз, анан учетко тургандан Россия алып кетет алардычы, пенсия ошол жактан кайрылса болот да, 92-жылга чейинки келишимибизге жарашачы. Анан келишим жок жерге кетип калса, анда биз баягы ушу 3 айын эле төлөп беребиз, башка төлөп бере албайбыз да мыйзам чегинде. Анан топтомо бөлүгү бар, топтомо бөлүгүн толугу менен төлөп беребиз. Сиздерде келишим, мисалы үчүн Россияга кетип атса, Россия менен келишимиңер бар экен, алардыкын төлөп берет экенсиңер, СНГ мамлекеттери менен баары бар, 92-жылга чейинки баягы Прибалтиканы эсептебеген ошолор менен. Анан азыркы мезгилде Турция менен бар, анан Түштүк Корея менен баягы бир жактуу бар. Алар бизге төлөп берет да, ошолор бар. Башка келишимдер жок. Келишим жок мамлекетке бизден жарандыгынан чыгып кетсе, тияка жаран болсо, анда силер топтолгон пенсиясын төлөп берүүгө мыйзам жол бербейт, Топтомо бөлүгүн төлөп бере алабыз, анан баягы камсыздандыруу берки. Канча убакыттын болот ошондо? 3 айга чейин эле төлөп беребиз болду. Чыгып кеткенден кийин. Өмүр бою иштеп, жараныбыз бир 55 жашында биздин жарандыктан чыгып кетип атса, анда келишим жок болсо, тигил жактан биз 3 эле айын төлөп берет экенсиңер да, калган топтолгон биякта кала береби? Эгерде ал пенсионер болсо, мисалы 55 жашка чыкса, анда ал пенсия курагына жете элек да, ал чыккан жок, анда ал эчтеке албайт. Топтомо бөлүгүнөн башка, топтомо бөлүгүнөн эле алат, башкасын албайт. Бул жерде ошо пенсиялык шарт ошондой да, ал баягы туруктуу жашаган жеринде гана пенсия алат деген ушу МОДтун немеси бар, Международный организация труданын ушундай принциптери бар, ушундай алат да. Андан тышкары ал жараныбыз баягы мындай жарандыгын алып кеткен болсо, эгерде ал бияктын эле жараны болуп башка жерде жашаса, анда ал баягы пенсиясын ала берсе болот, доверенность мененчи. Силерден ала береби? Ооба, доверенность менен ала берет. Эгер жарандыктан чыкпаса, чыгып кетсе? Чыгып кетсе жок, ала албай калат анда. Ала албай калат. Ал топтолгону кандай болот аны? Бизде баягы эме да, принцип страхования деп коет да, ал пенсиялык куракка жетсе, ал пенсиясын алат, жетпей калса, анда ала албай калат да. Ошо мисалы үчүн 46 жашында пенсиялык куракка жетпей кетип калса, башка биздин жарандан чыгып, башка мамлекеттин жараны болуп кетсе, анда топтолгон пенсиясын ала албайт. Топтомо бөлүгүн эле алат. 3 эле айлыгын алат. Жок, топтомо бөлүгү деген бар. 2010-жылдан баштап ар бир адам баягы 63 жаштан жашыраак мырзалар жана 69-жылдан жашыраак айымдардын топтомо бөлүгү бар. Ошол топтомо бөлүгүн алып кете алышат. Анда Гүлнур Муратовна, ошол боюнча мага дагы көп кайрылып атат да, мен кат жүзүндө сиздерге кайрылайын. Сиздер дагы биздин канча жараныбыз азыр чыгып кеткен, кайсы жараныбыз ошо топтоо пенсияларын алышты, кимдер алганга азыр сиз айткандай кат жүзүндө мага толук маалымат беребиз. Толук маалымат берип койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Жок. Анда менде бир суроо. Жылдыз Арсланбековна, жанагы ошо алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарда жашаган майып жарандарыбызга ошондой пособиялар эске алынабы? Ошол зонада жашаган майыптарыбызга? Ооба, жөлөк пулдарга тиешелүү коэффициентке жараша үстөктөр кошулат. Жөлөк пулдарына. Жөлөк пулдары ошол эске алынган, коэффициенттерге тиешелүү өлчөмдө алышат. Хорошо, рахмат. Уруксат, да. Урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, мына токтом долбооруна эми кат жүзүндө сиздерге беребиз. Мен ооз эки түрүндө ошол сунуштун долбоорун айтып койсом сиздерге, жанагы кошумча. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине толук 3 ай убакыт берүү максатында токтомдун долбоорундагы министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлгөн натыйжалары жөнүндө маалыматты берүү мөөнөтүн 2022 жылдын 1 сентябрынан 2022 жылдын 30 сентябрына жылдырууну сунуштайбыз. Ушуну эске алып коесуздар да жанагы. Рахмат. Да, 1 айга жылдырып коебуз. Туура, рахмат. Анда комитет тарабынан өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Сүйүн Абдылдаевич, кызматкерлер деген сөздү жарандар деген сөз менен алмаштырып жатабыз. Анткени пенсионерлер жана жөлөк пул алуучулар калып жатат.
Контролго агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетин кошуш керек. Анткени бийик тоолуу, алыскы барууга кыйын шарттарда жайгашкан калктуу конуштардын өнүгүүсү ушул комитеттин карамагында. Ошондой эле сиз айткандай аткаруу мөөнөтүн узартыш керек. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, анда бул токтом долбоорду добушка коем. Сунуштар эске алуу менен добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Ушул маселе боюнча анда чакырылган коноктор кетирсеңер болот. Рахмат сиздерге да. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, ар кандай маселелер боюнча күн тартибиндеги ар кандай маселелерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасына сунуштамалар бар. Аталган сунуштамаларды комитет карап, ардак грамоталарды кароо боюнча комитет жөнөтөт. Сиздерге материалдар таратылып берилген. Бирок дагы бир 5 талапкерлердин атын жөнүн сизге азыр айтып берем. Окуп коеюн, только фамилияларын эле. Биринчи Кенжебаев Советбек Кайыпович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы экология жана токой экосистемасы Жалал Абад илимий борборунун лабораториясынын башчысы. Рысалиев Абдыкерим Сатиканович, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин энергетика факультетинин электр менен жабдуу кафедрасынын доценти. Жусупалиева Бубуканипа Каримовна, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин энергетика факультетинин жылуулук энергетикасы кафедрасынын доценти. Аркабаева Гүлзыйнат Насырбековна, Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультетинин профессору. Жороев Арзымат Набиевич, Кыргыз Республикасы академик Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын алдындагы мектеп-интернатынын директору. Жаналиев Жумабек Исманович, Кыргыз Республикасы академик Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын алдындагы колледждин директору. Идрисова Чолпон Мусакеевна, Кыргыз Республикасынын академик Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын доценти. Ниязов Мельс Абсалбекович, Кыргыз Республикасынын академик Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын окутуучусу. Омуралиев Майрамбек Барктабасович, Кыргыз Республикасынын академик Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы. Турумова Кульбайра Төрөбековна, Республикалык саясий улуттук Кербен гезитинин башкы редактору. Аразалиева Бактыгүл Кенжебековна, Ысык-Көл областынын Жети Өгүз районунун Тамга орто мектебинин математика мугалими. Орозакунов Руслан Жолдошевич, Умуралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын артисти. Алиева Салима Хамидовна, Ысык-Көл областы Каракол шаардык инкубатордук станциянын башкы оператору. Керимова Гульмира Кулустановна, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигине караштуу кинематография департаментине караштуу Айтматов атындагы кино үйүнүн директору. Алмабеков Кубанычбек Касымалиевич Манасчы, Курманбаева Гүлназ Ишенкуловна, Жалал Абад облусунун Алабука районунун мамлекеттик администрациясынын социалдык маселелер боюнча башкы адиси. Мамыркулов Исмаил Эргешевич, Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун эксперти. Жана да 5 талапкер, урматтуу депутаттар: Касымова Асель Хамидовна, Оморова Жаркынбүй Абдиманаповна, Кыргызбаев Рустамбек Табакалович, Цыдыкова Созулкан Талыповна, Алдаев Маматалип Турдалиевич. Булардын документтери 5-чи күнү кечинде келген, ошондуктан сиздерге дагы алып келип беребиз. Ошол коротундусун окуп коеюн. Анда улуттук аккредитациялык дагы бир маселе, урматтуу депутаттар. Ар кандай маселелер билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдындагы улуттук аккредитациялык кеңешине талапкерлер
көрсөтүү жөнүндө улуттук аккредитациялык кеңештин мүчөлүүлүгүнө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитетинин 3 өкүлү Жогорку Кеңештин депутаттары болуш керек. Ашимова Динара Ашимовна социалдык саясат боюнча комитеттин төрагалыгын тапшыргандыгына байланыштуу анын ордуна башка талапкерди көрсөтүш керек. Эми закон боюнча председатель соцкомитета болуш керек. Кандай дейсиздер? Ошол анда сиз сунашып коесузбу? Урматтуу Динара Калыбековна, эми биздин буга чейинки төрагабыз болуп жүргөн Динара Ашимовна башка комитеттикине кеткенине байланыштуу, анын ордуна сиз төрага болуп шайлангандан кийин ал кишини сиз гана алмаштырасыз. Мен ошол сунушту берем. Рахмат. Анда сунушту колго добуш берип коелу. Урматтуу депутаттар, ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда корутундууну окуп коеюн. Улуттук аккредитациялык кеңештин мүчөлүгүнүн курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ашимова Динара Ашимовна чыгарылсын. Улуттук аккредитациялык кеңештин мүчөлүгүнүн курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Райымбачаева Венера киргизилсин. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине жөнөтүлсүн. Анда корутундунун долбоорун добушка коем. Урматтуу депутаттар, ким макул? Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Көрүшкөнчө, анда бүгүнкү маселелер комитет кетпей тургулачы.